кылмыс касиеттин түрлөрү жана өзгөчөлүктөрү. Бирок буга жетелекте мурун өткөнкү теманы улай бир аз ошол оюнчулук жөнүндө сөз кылганбыз. Бүгүн сынчылык жөнүндө сөз кылабыз. Андан кийин ошо түрлөрүнө, анан өзгөчөлүгүнө дагы бир слайд. Сынчылык. А дегенде суроо берип көрөт. Сынчылык деген уктуңарбы? Сынчы деген. Толубай. Бул эмне деген касиет? Кандай адамдарды сынчы дейбиз? Не кылат сынчы? Сынайт. Кантип? Кека, бирден сүйлөйм, элек айтып. Сынчыларда жок. Эмне бар аларда? Көрөгөчтүк барбы сынчыларда? Ол ядачы. Алар алдын алат. Көрөгөчтүктөн алдын алат. Экөөнүн айырмасы эмнеде? Ол менен сынчылык. Gelecekte боло турганда сынчы айта албайбы? Айта алат. Аны келечекте да айта алат. Негизи ушул маалымат жетиштүүбү? Сынчы жөнүндө мындай маалымат. Жадагы толукташ керек. Бир нерсени карап туруп, ошол адамдын буюму, ошол эмнени караса, ошол заттын бир өзгөчөлүгүн, анын бир катылган сырын, күчүн тааный алат, көрө алат. Сынчы. Сынчы деген ошол. Адам көрбөгөндү көрөт. Бирок ал көрөт. Ошол адам болсо адамдын, жаныбар болсо жаныбардын, же буюм зат болсо ошонун ичте катылган, көпчүлүккө көрүнбөгөн, байкалбаган өзгөчө бир ички күчтү касиетти дейбиз, ошону көрө алат сынчы. Ошону айтат. Дарыма ошол сыяктуу сынчы. Эми бул касиет дагы Кыргызда илгертен бери келаткан касиеттин бири. Сынчы мисалы Манаста деле, олуялар да, сынчылар дагы, төлгөчүлөр да жөнүндө кенен айтылат. Андан сырткары биздин санжыраларыбызда да көп айтылат. Санжырада кайсы сынчыны көп айтат бизге? Толубай сынчы. Андан санчы сынчыны көп айтат. Ошо санчы сынчыны да көп айтат. Эми ошону биз баягы баарын айтып албайбыз, бирок бир-эки мисалына токтолуп тандап көрөйүн. Биринчиден, Толубай жөнүндө айтканда. Толубайга карата болгон бир сөз бар. Эмне деп айтылат эле? Толубайдай сынчы бол, Токтогулдай ырчы бол. Угуп жүрөбүзбү бар? Суроо. Толубайды түшүндүк. Качан жашаган? Жаныбек хандын доору, ооба. Чыгармада Жаныбек. Качан болгон? Бул болгонбу же мындай жомокпу? Алтын Осмоновдун жомогу билебиз. Бизге жомок болгон. Болгон. А качан болгон? 15-16 кылында. Кээрлер 16-17 кылында. Болжолду ушундай деп айтылат, себеби так билбеген. Эми кийинки суроо. А Токтогулчу, Токтогулда эрчи бол. Бул кайсы Токтогул? Сатылган? Ошол ким Токтогулчу? Ким болгон, качан болгон, эмне кылган? Эми үчүн элибизде ушундай баса бул эмне сөз? Толубайдай сынчы бол, Токтогулдай ырчы бол. Бул сөздүн жанры эмне? Сөз могу. Макалбы? Я. Лакап. Лакап деген эмне, макал деген эмне? Лакап эмеспи? А эмне анда? А бул эмне? Макалбы? Жок, лакап. Лакап менен макалдын айырмасы эмнеде?
Лақап сөзсүз түрдө bir негизги окуя же адамга канунга байланыштуу болгон bir көрүнүш. Жашоодо бул бар көрүнүш, жашоодо орду бар, мүмкүн кайталанып жүрчү bir көрүнүштү лакап ретинде айтат. Макал деген андай эмес, макал аксиома. Ал чындык, ал формула. Айырмасы ошол. Лакап сөзсүз түрдө мисалы Манас деген дастан. Бирок Манастан лакап айтышкан. Кайсы лакапты айтып аласың Манастын ичинде? Жоону чапса, чубак чапты, аты калды Манаска. Бул лакап. Ушул сыяктуу лакап. Толубайдай сынчы бол, токтогулдай ырчы бол. Бул лакап. Убагында айтылган, анан эки оозда улам муундан өткөн сайын кайталанып айтылып, ийки муундарга тарбиялык мааниси бар. Эми ушунун түйүнү жетет. Токтогул ким? Ырчы. Кайсы ырчы? Качан болгон? Эмне ыргара? Акын демократ? Так, bir otoqo'y. To'xtovul sotilganmi? Yo'q. Endi uchun yo'q. Aqsaq Temir'in o'rnida. Aqsaq Temir'in o'rnida yashagan ne bo'lgan To'xtovul? Ne bo'lgan irchi? Ne bo'lgan? Nesi bilan tarixda qolgan? Mana. Negizi shunday da. Yeri Manas aytganlarni irchi deb qo'ydi. Manasçı деген термин өзү мына 20-жылда эле пайда. Сайттар сайт. Ага чейин аларды чоңокчу же ырчы деп койчу. Мына 20-жылдын орто ченинде Саякбайдын доорунда бул жанрды айдай изилдеп манасчылык деп коет. Азыр аны ошондой манасчылык деп термин. Болбосо алар өздөрүн жомокчу дешкен экен. Андан мурунку мезгилдерде ырчы деп койгон. Мисалы эң биринчи манасчы ким болду дегенде Ырамандын ырчы уулу деп коет. Ошол ыр деген сөз ыр деген сөз түшүнүп, төл түшүнүп калган. Бул азыркы биздин поэзия менен жазылган буркаштырылган сөздөр эмес. Ал башка. Ыр деген башка. Мисалы Манасты ыр деп койчу. Манасты айткан адамдарды ырчы деп койчу. Ошол иретинде азыр ырга келгенде дагы бир мисал болот, ошондо айтам. Кыскасы Токтогул ырчы. Амир Темир деп атпайбы. Же жанагы Аксак Темирдин доорунда жашаган бир манасчы болгон. Эми ошонун окуясын ким билет? Эмне үчүн лакап иретинде ошол Токтогулдай ырчы болду? Эмне өзгөчөлүк болгон ал? Ал манасчы. Başka ayağını çekeceğim. Sonra. Sonra. Malbat толук бер, жакшы мен ушундай эме микрофон аркылуу бардым Кудай сиздин эле сөзүңүздү кайталап берейин. Аксак Темирдин доорунда ислам дини Фергана өрөндө отук ташка демге кенен жайылып, тамыр алып, кадимкиде диндин талабы менен баягы жашоо өзүнүн көрүнүшүн улап келген да. Анан ошондо динди жайылтуучу даватчылар деп коет. Бүгүн деле андай көрүнүштөр бар бизде. Ошол даватчылар келип, анан тоолук кыргыздарды барып динге кандай деп айтат? Сөз айта албайм, кыскасы динге көңүлдөрүн буралып, булардан мусулман болсун, сен тууган эле, сен баягы ордодо жашаган деп отук ташкандар айтып атам, анан тоолуу аймакта жашаган биз көчмөндүк турмушту дагы эле мындай көчмөндүк жашоо болчу да. Отук ташкан жашоо менен көчмөндүк жашоонун айырмасы бир топ. Анан ошо дин маселесине байланыштуу окуя болуп атат. Ошол даватчылар анан бөлүнүшүп өз ара мындай алдын ала аныктап, кимиси каяка барганын. Анан ушул тоолуу аймакка келип, кыргыздарды кыдырып, анан кайсы жерде журт бар, кайсы жерде айыл бар, кайсы жерде кыргыздын топтошкан журттары бар деп алдын ала сурашып келишип, анан ошол жерге барып, анан динди үгүттөө иштерин жүргүзүп башташты. Кадимки. Келишет. Кыргыз эли өзү кеңкейип, эч мындай чатагында жок, эмнеге деп сурашат, дин жайып келме деп окушат. Анан даватчылардын максаты элди токтоп алып кетип, өздөрүнүн билгенин жеткизип, мындай маалымат бөлүшүп, аларды үгүттөдө. Ошондой иш жүрүп атканда бир жолу бир айында ошондой анан бирөө сүйүүчү кабар айтып келет, ой токтоп келди десе, баягы даватчыларды тегеректеп угуп аткан эл
bir zamanında al davatçının gözüne yetmey, yüzün kurup manasının önüne ketip alsa. Var manasının sıylaşıp, al жерде manası айтып, günü түнү жүрүp, кыскасы тиги даватчылардын ишин токтотпок. Bir görүш болот. Анан тигилер айла кеткенде эмне, эчтеке кыла албайт, кетип калышат. Башка айылга кылышат, башка жерге барышат, башка кыргыздарды ушундай тигип издеп жүрүп, анан ошол эле Токтогул деген мурашчыга бир эмес, бир нече эле түшүп кабыл калышат. Тигилер бири-бирин кубалап жүргөндөй болуп калат экен да. Бир жерге барса, ал ошол жерде жүрүп манас айтып берип уккан болот, аны эч ким тиги даватчыларды эч ким укпай аларга көңүл бурбайт. Бир жерге барса, тескерисинче булар иш жүрүп жатканда анан ал келип калып, элдер ооп кетет. Кыскасы ушундай bir neçe жолу ушундай көрүнүш кайталанып, анан даватчылар ханга барып арызданышат. Аксактен. Арызданышат, мына ушундай биз динди жайылып атсак, анан ушинтип бизге жол толуп атат, элди чогултканга шарт бербей атат, бул манасчыңызды шылтыр тыйбасаң болбойт деп, кыскасы ордого кабар жетип, ордого Токтогулду чакырышат. Чакыртып алдырып, анан маселе коюшат. Sen ушинтип манас айтып бересиң го, айтып жүрөм. Sen биздин даватчыларга жол толуп аткан турбайсың. Жок. Жол толгон жок. Мен бир да сөздү укпагыла, мени уккыла деп айтпайм деп. Эл өзү угат. Эл өзү суранат деп. Анан мен даватчылар менен ишим да жок, алардын ишине да тоскоолдук кылбайм десе болбойт. Анан кыскасы ушинтип эки тараптуу пикир келиштип атып, анан хан катуу талап коюп. Болду, өкүмөт ушул болсун. Мындан ары манасыңды токтотпосоң, анда сени өмүрүңдү токтотом. Анан эмне болот? Кандай дейт? Манасың даргатышат. Сен манас айтат, мен Кудай берген манасымды, касиетимди мен токтото албайм. Мага берилген, мен ушул жолдо өзүмдүн касиетимди аркалап элге кызматымды өтөп жүрөм. Мен муну буй албай токтото албайм. Анда менин сөзүм эки болбойт, мен ханмын, жар чыгардым, болду. Сен башыңды алам деп калсаң, ала бер, эч маселе жок, мен касиетке шекертпейм. Ошентип аны өмүр койгон. Ошон үчүн кыргызда сөз айтылган. Ырчы болсоң Токтогулдай бол деп. Манасчы болсоң, манастын касиетине шек келтирбей, ошонун жолу менен, касиеттин талабы менен кандай жүк жүктөлсө, ошону аткара жүр, ошону аткара бил деген мааниде жанагынтип анан лакап сөз кылды. Жөн эле Токтогулдай ырчы бол деген сөз эмес. Өң келбетине жанын айткан, орусча айтканда манерасына карата эмес. Анын ошол Кудайдан дейишти, тагдырдан дейишти, ага ролоп берилген касиетине болгон мамилесин көрүп, мына ошондой бол, ошону үлгү тутуп, манасчы болсоң ушундай бол деген мааниде айткан. Түшүнүктүү, эми эки слайд. 15-чи. Амир Темурдун доору десе 14-чү да кылым болуп калышы мүмкүн да. Ошондой талаш болуп атат. Эми бул сүрөттө ким байкатасат? Толубай. Толубайдай сынчы бол. Эмне үчүн Толубайдай сынчы болуш керек? Сынчы болсун. Мунун артыкчылыгы эмнеде? Жок, андай сынчылар көп болгон. Камаевден сынчылар көп болгон. Бул дагы ошо канга баш ийди, айткандан кайтпаган сыяктуу, бирок дагы бир өзгөчөлүгү, аны айтыш үчүн мен биринчи ол эмен сынчынын айырмасын келип атат да. Же аягында айтсак, ошону талдасак. Сынчы менен Олуянын окшоштугу эмнеде? Келечек тууралуу айтышат, экөөтө. Бирок экөөнүн кескин түрдө айырмасы бар да, бири-биринен айырмаланган. Өзгөрү. Айырмасы эмнеде? Көрүп туруп, көрбөй туруп айтат, ал өзгөчөлүгү, бирок айырмасы анда эмес. Ал да бар, бирок бул эмес. Андан башка да кызык нерсеси бар. Аткарылат. Сынчыныкычы? Сынчынык аткарылабы айтылган? Сөзсүз түрдө сынчынын айтканын ишке ашат десеңер, анда жаңылдыңар. Маселе ошондо. Сынчы айтат, дараметтин тааныйт, өзгөчөлүк күчүн байкайт, айтат, бир талабы бар. Сөзсүз түрдө бир талабы бар. Эгерде ушуну баланча түкүнчө кылып, жолунда айтат, талабында айтат.
ошону кылса, ошондо болот. Болушу мүмкүн же болбосо. Сөзсүз түрдө болот деген сөз. Сынчынын өзгөчөлүгү ушундай. Жанагы силер айткан нерселердин баары туура, жана белгилердин баарын аны жокко чыгарбайт, ооба. Сынчы сөзсүз түрдө ага бир ошол зат буюм керек бир нерсе. Мисалы, адамды сынаса адамды көрмөйүн сынайы бар. Көрүш керек ал адам. Көрүп туруп сындай. Мал болсо малды көрмөйүнчө сындай албайт. Көрөт, карайт, байкайт, анан сынайт. Олуян. Олуянын өзгөчөлүгү ал буйруктуу нерсени айтат. Өзү түшүнбөйт, билбейт. Ага эмне кабар келсе ошону жеткирип айтып берет. Болочокто келечекте өтө узак мөөнөттө боло турган нерсе болсо ал түшүнүп да жок болушу мүмкүн. Өзүнүн дараметинде ошол нерсени ар кандай сөздөр менен жеткиргенге аракет кылат. Олуян. Сынчы болсо так даана анык билет. Эмне айтып атканын, кандай болоорун билет. Бирок бир талабы бар. Сөзсүз түрдө анын айткан ишке ашпайт. Анын айткан талабын аткарса гана ошондой ишке ашпайт. Эми толбой келди. Баарыбыз билебиз, Жаныбек хандын убагында баягы сынчылар туурасында мындай сөз бар. Сынчылар бир түнөгөн жерге экинчи рет кайрылбайт дейт. Анан булар баягы думана сыяктуу эле эл кыдырып жүрүп, улам бир журтка, улам бир айылга, конушка келип эле өздөрүнүн баягы кызматын өтөп, айтышын айтып, сынап, анан жол тартып кете беришкен да. Баары эмес, бирок мисалы Толбой ошондой сыяктуу болгон. Анан бир жолу ошо ордого, хандын ордосуна Толбой келет экен. Жанында жетелеген небереси бар экен. Анан келип кабар ханга жетет, анан айтат: "Ой, Толбой сынчы баягы. Сынчылар баса Олуя менен сынчылардын айырмасы дагы бир айырмасы. Сынчылар учурунда убагында кадыр бактуу болот, даяр. Олуялар учурунда бааланбайт, бактанбайт, тескерисинче тепкиге алынат, сөгүшкө алынат. Эл жактырбайт олуялар. Көбүнесе келечектеги мындай үрөө учурган, эл каалабаган нерсени айтканда, ошондон улам жактырбай жаман көрүшөт олуялар. Сынчыны тескерисинче учурунда баалап бакташат. Себеби сынчынын айтканына жараша ал көздөрүнө боло турган иштерге адамдар жеткен учурда абдан ыраазы болуп, алар баягы ыраазычылык билдирип, рахматын айтып, сыйлыгын берип, эмнесин берип, тартуусун берип, ушинтип эл кадыр бактап алчу сынчылар. Анан ошентип Толбой ордого келиптир деген кабар укканда, анан хандын жанындагылар айтат да, эми ушундай кыргызда сөз бар. Бир түнөгөн жерине экинчи кайрылбайт, ушул учурдан пайдаланып, эмне таалым бар болсо ошо сынчыдан сынатып албайсыңбы деп жанчөкөрлөр ушундай акыл айтып, анан ал ордого алдырат. Толбой келет, болгон сыйын көрсөтөт, тамагын жайнатып, дастарканын жаят, жана башка баары сыйын көрсөтүп, анан аягында жамандай сөз берет. Менде жер жайнаган малым бар, сан жетпейт, ошонун ичинен көңүлүм толоорго бир тулпар чыкпайт. Тулпары бар болсо, сынап мага таа бересиң дейт. Эми ушул көңүлдү, балким мен сөздөн жаңылып аткандыр, ушул мындай жалпысынан мааниси ушундай. Анан эми бул чыгарма бизге жеткени боюнча ал баягы ооздон оозго айтылып, кийин Алыкулдун Осмоновдун баягы көркөмдөтүлгөн варианты боюнча айтылды. Бирок санчыраларда да анча-мынча үзүк толук кеп бар ушул боюнча. Анан кыскасы мен укканым боюнча айтайын да. Балким бул мындай бир аз көркөмдөтүлгөндүр, бирок ошончо да. Макул деп сынчы эт көрөт хандын сөзүн. Анан айтат, анда эртең менен эрте туруп, бир жөнгө отурабыз. Анан чубатуудан алдыбыздан малыңды айда, мен ошондон сага тулпар таап берүүгө аракет кылайын. Айтканындай кылышат, эртеси таң эртең чыгып, бир дөбөгө отуруп алып, анан алдынан чубатуудан жылкыларды чубатуудан айдап өткөрүшөт деп айтат. Мындай бирден жанагы фэшндагыдай кыздар басат го көпүндө. Андай эмес. Малды чубатуудан айдап өтүшөт, торо-торо. Бирден дагы эмес, үйүрү менен. Анан эртең менен башталган түшкө чейин мал чубатуудан өтүп атат. Түшкө чейин Толбой көзүн үзбөй малды тиктеп барат, бир үн чыгарган жок. Хандын чыдамы кетти. Эмне болду, ушунча мал өттү, ушунун ичинен бирөө да чыкпайбы деп ичинен ойлонуп атат дейт. Же чыкпай атат чындабы, же билбейм. Же көрбөй атат. Ар кандай санаа кылып атат. Анан түш болду.
мал чубатуудан дагы эле өтүп атат, эми ошондо элестетти, демек өтө көп. Балким анчалык көп эместир, кыскасы бизге жеткен маалымат боюнча ушундай. Кыскасы ошентип чубатуудан көрүп атам, бир убакта бүттү. Малдын баары айдап өттү. Жок эч. Жигиттер айдап өттү, бияқта хан отурат, хандын жанында желбеттер отурат, баары тириктер сөз баштагандан коркушат. Анан хан ары бери отуруп, ойлонот да, анан сөз баштайын, бир эмне кыламбы деп ойлонгуча, анан сынчы ханды карап анан сөз айтат. Дагы малың барбы? Элестетиңер. Ошондой акыбалда элестетиңер, хандын ою эмне болуп атат? Ушунча малдан эми эртеден түшкө чейин түшө ой канча чубатуудан мал өтсө, ошондон бирөөнө көзү түшпөдү. Же мал ичинде жараксызбы, же бул киши жараксызбы дегендей бир жаман ой кетсе керек. Анан дагы малың барбы дегенде дароо жооп таппай, анан хан өзүнүн желбеттерине жүзүн бурат дагы эмне дейсиңер дегенчеликчи анан бирөө айтат экен. Болгон малдын баарын айдадык, элдикин дагы, сиздикин дагы, анан чактагыныкы, жайлоодон баарын чогултуп айдадык. Анан бир гана бир жесир деп бирөөнү айтат, бир жесирдин түшүнөсүздөр да күйөөсү жок аялды айтат. Бир жесирдин үйүндө баспай калган бир айгыры бар эле, аны айдаган жок. Баспай калыптыр. Ушунча дакысы түшүп, жүдөп, арыктап, өзүнүн бою өзү көтөрө албай, ошо туруптур, мына эртең бүгүн өлөм деп. Аны айдаган жок. Десе анан типти колобай айтып атпайбы? Ошону алдыргылачы. Уккандан кийин. Анан жигиттер хан башын ийет алдырбады. Анан тияктан бир канча убакыттан кийин карап турса, алдынан өкө сүйлөп баратат, аркасынан өкө түртүп келатат дейт. Ошентип бир байкуш жаныбарды маңдайына алып келди дейт. Анан сүрөт келип атат, кабыргасы саналган, мойну ичке, башы чоң, башын көтөрө албай ылдый салаңдап турат. Койрук жалы бүт, дапы болуп, кыскарып да бүткөн дейт. Териси дагы бир жери жооруган, сыйрылган, кыскасы бир мына өлөм деген жан экен да байкуш. Аны алып чыкканда беркилер бирөө күлүп атат, бирөө көргүсү келбей атат, ар кандай жаман акыбалда болгон экен. Анан ошондо Толгой бир саамга карап турган айтат, мына ушундан чыгат. Элестеттиңер? Анан чыгарманы уккансыздар деп айтат. Анан хан анан жинленет айтат, сени сынчы деп элдин баары кадырлап, барктап, сыйлап, ошентип сени бүтүнүп дегендей. А сенин кылган ушул. Сенин көзүң көз болбой кала турбайбы, жарабай калыпсың деп туруп анан айтат, көзүн ойдурган. Ушунча жылкынын ичинен эч бирөөнү жаратпай, анан баспай алган мына өлөм деген малды тулпар чыгат дегениң бул сен мени шылдыгындаганы деп туруп, анан ошентип көзүн ойдурганга буйрук берет. Анан Толгой ошондо суранат. Хандын сөзү эки болбосун, макулмун, буйругуңа чыдайм. Бирок менин да сөзүм эки болбосун. Мен сынчылык касиетин дараметимди толук кандуу пайдаланып, ушундан көрүп атам. Ишенбесең, анда ушул малды жаныбарды мага бер. Мен ушундан тулпар чыгам. Мен айттым, мен чыгам. Десе анан хан эмне болот? Берсе бергилечи. Анан айткандай көзүн ойшот. Небересин жетелеп алып кетет деген. Жана жаныбарды алып кетет. Кандай алып кетет? Ал жөнүндө сөз жок, кыскасы алып кетет. Анан бир канча убакыттан кийин, бир жарым жылбы, бир канча убакыт өткөндөн кийин, бир күнү таңда ордодо ызы чуу. Нары бери кыйкыруу, иттер үрүп атат. Ар жакта жылкылар кишенелеп атат. Анан хан Жаныбек уктап аткан жеринен ордосунан ички кийимчен чуркап чыгат. Жүрөк эмне болуп кетти? Согуш башталды, эмне деп чуркап чыгып калса эле, маңдайында жал куйругу төгүлгөн, көзү жайнаган, табына келген буш бир тулпарды минип, баягы Толгой турат. Небересин чыгар. Анан айтат, ханым, мына келдиң, сөзүм эки болбосун деп, өзүңдүн көзүң көрсүн деп туруп алып келдим. Сөзүм эки болгон жок. Тулпар чыгарат дедим, тулпар чыгарам дедим, чыгардым. Негизи сеники. Бирок сен ошол учурда колдонуучу экен. Эми дагы келдим. Сенди кылыш үчүн кармап калсаң сеники болот. Деп туруп анан аттын башын буруп тизгинди коюп атат. Жанагы көзү жайнаган күйгөн хан аны эмне кылат? Жигиттердин баарын чакырып, жигиттер айтат, аркасына түшкүлө да кармагыла дейт. Жеткиле деп буйрук берет да, ошонун аркасынан куугун жүрүп отуруп, бир далай убакыт кетет, анан ошол бизге жеткен маалымат боюнча айтылат да. Тиги киши сокур да. Небересин
алдына өңір алғандағы анан небересінен сұрады да, жақа мындай не болот? Анан небересі аттарды чайып, ата бирөө жеткени калды дейт. Анда минген атын сүрөттөп берчи дейт. Анан баланча соор экен, жал куйругу мындай экен десе, муну билем. Бул деген тулаң чөптү жерде өскөн таштакка чуркай албайт. Сен таштакка салчы. Анан небереси көрүп турат. Жол тандап таштакка салса, жанагы жылкы минген кугу. Мына жетем деген жерде анан таштакка салганда чуркай албай таштактап ал калды. Аркасына жоонтоп болот экен. Анан дагы бирөө суурулуп, жакындайын деп калганда небереси дагы айтат. Ата дагы бирөө жеткени калды. Ал кандай жаныбар экен, сүрөттөп берчи десе анан сүрөттөйт. Өңү түсүн, мындай жал куйругун, басыгын баары сүрөттөп берет. Анан аны карап туруп эстейт. Бул деген баланча жаныбар, мен билем. Бул деген токойлуу, көлөкөлүү жерде өскөн. Бул күндү кеттеп чуркай албайт. Сен күндү көздөп бурчу. Анан айткандай небереси күндү көздөп чуркатса, деген мына жетем деген жеринен күндү көздөп чуркай албай алданып. Ошентип кыскасы бир нече куугун мына жетем деген сайын небереси ошол атты сүрөттөп атып, толубай ошону эстеп, анан ошого карата чара көрүп, ошентип куугунду жеткирбей, ошондон ары небересиге тулпарды минген боюнча ары кетет. Ошентип эл оозунда сөз калат. Толубайдай сынчы бол дегени айткан сөзү жанагыдай шылдыңга кабылган нерсени бирок ал сынчылык касиети менен айтып атат да. Ошону ишке ашырып далилдетет. Көзүн алдырса дагы, хандын буйругуна каршы чыккан. Бирок өзүнүн сөзү иш жүзүнө ашарын далилдетет. Ошондон улам Толубайдай сынчы бол деген ошондон. Анан дагы бир керемети жанагы алдыда чубатуудан эмне мал өтсө, ар бири чындап эле сынап өткөн экен, ар бирөөнө баа берген экен, анан ошону эстеп калган экен. Жана куугундан улам бири жакындап калган сайын, ошону небереси сүрөттөп берген сайын, ошол малды таанып атат. Азыркыча айтканда базада мыкты файлдар иштеп атты да. Бул баягы нерсе, бул түгүнчө нерсе, бул жарабайт, бул биягы мындай, бул биягы кем деп атып, ошого карата чара көрүп атып, эч кимисин жеткирбей, андан ары өзү жолунда минген тулпары менен ары карай кетти. Хан ошентип тулпарсыз калат. Мына ошондой. Мына сынчы деген ошондой. Сынчылык касиет, эгер бир нерсени сындаса, сынчы өзүнүн көзү жетет. Ооба, болушу мүмкүн. Бирок бир талабы бар. Ошону аткарыш керек. Эгер ошонун талабындай аткарылбаса, ал нерсе, анда сынчынын айтканындай ишке ашпай калышы мүмкүн. Мына ошол бир өзгөчөлүгү бар да, сынчы. Кийинки слайд. Санчы сынчы жөнүндө сөз айтты. Бир суроо бергим келип атат. Бул санчы сынчы деген санжырада көп айтылат. Бул качан болгон адам, жашаган адам. Анан ким каякта жашаган деп так маалымат барбы? Билгендер барбы? Негизи уктаңар беле санчы сынчы жөнүндө? Эмне уктаңар мисалы? Адамдарды дагы Болот бийдин да учурунда жашаган. Солтоонун да учурунда жашаган. Манаттын учурунда да жашаган. Же болбосо анын учурунда да санчы сынчы жүрөт. Кыскасы мындай экен. Эгер санжыраны көбүрөөк изилдеп окуп байкап көрсөңөр, анда бир таң калыштуу нерсени учурайсың. Ар бир уруунун санжырасында сөзсүз түрдө санчы сынчы жүрөт. Анан несилдери сүрүштүрүп мындай жетиштире көрсөк, аралары 2-3 кылым болуп калат, айырмасы. Суроо, бир эле сынчы, бир эле адам болушу мүмкүнбү? Жок. Санчы деген адамдын ысымы эмес, бул өзүнчө бир азыркы тил менен айтканда макам экен, өзүнчө наам экен. Кадимки сынчылар болуп, бирок ошолордун ичинен санчы сынчы деген атка конгондор, бул өзгөчө сынчылар, өзгөчө күчтүү сынчылар деп коет. Анан булар санчы сынчынын айтканындай келет деген да сөз ошондон калган экен. Ошентип санчы сынчылар ар кайсы доордо ошондой жашап өткөн экен, ар кайсы урууларда чыккан экен. Бир эле уруунун өкүлү эмес, ал Кыргызда эми кенен колдонулган түшүнүк экен. Ошентип бир санчы сынчынын мен өзүм санжырамды изилдеп
көрүп таңкалып анан ошону айткым келип атат да. Мен өзүм Солто бийдин убагында мондай бир окуя болду. Bir gün ayına sançı gelip bir de pavar uğrattağı ama elin bari bilet alı var. Bir tünögün жерине кайтпайт. Ошон үчүн мүмкүн болушунча сыйлайлы, сыйыбызды көрсөтөлү. Анан эми албетте бий болгондон кийин анан бийдин талабы ошол талабы эмес, өтүнүч экен ошол. Келип чакырып, өргөсүнө дастаркан жайнатып, сыйын берип, ашын берип дегендей, сый көрсөтүп ашын берип, анан сурайт экен. Сылчыдан. Мен балдарым бар эле, ошо балдарымдын келечеги кандай болот? Негизи балдарымды сынатып алайын, кандай болор экен деп балдарын сынатат. Бул биздин Санчырада бизге жеткен маалымат боюнча, талашуу маселелери да болушу мүмкүн, бирок ошончо да мындай маалымат. Анан ошондо макул деп булар боз үйдө отурган экен, анан бирден киргизет экен. Улуусун киргизет экен, улуусу Күнту аты аны киргизет, ошондо бир жашы бир 20-га чыгып калган кез экен. Бой десе бой, өң десе өң, келбет десе келбет, баары толуп турган кез экен. Аны киргизет дагы боз үйгө, аны баягы илгеркилер сынаганда бир көрүүгө же бир саамга токтолуп, анан кайра баланын шагысын басып деп кайра чыгарат. Чыгарып анан айтат экен, бунун кыска эле сөз айтат экен. Азыр сөз айтсам да талаш болбосун, тууган ичинде да ошондой талаш, мындай таарышта сөз болот, бирок эми маалыматта Санчыгада ушундай кылган экен. Bunun urpaklarından mıhtı sahiplerler çıkart etti. Aldığa eşkinde çıkarbagan mıhtı gülüktörde taptagan sahiplerler çıkart деп айтты. Ana kızarısı bu olur. Devlet sözlük var. Сол tabi жақшылай оғайын десе, сөзі тоқтағанын байқай түшінет тағанан көңілі түшет. Болған ушын екенде екінші баласы. Екінші баласы Тулку аты аны алып келет, алды эле андан 1-2 жаш айырма экен, жашыраак экен, бирок алды эле ошондой табына келип турган мал экен, 18 жашта, 17-18 жашта экен. Алда бой десе бой, келбет десе келет, баары бар экен. Атасы ошо 2 уулдан өтө чоң экен. Биринчиси болбой алды, экинчисин киргизгенде, экинчисин карап сынап, анан чыгарып ийгенде анан ага карата сынын айтат Санчы. Бул баладан анда-санда бирөө чыгат дейт, анан негизи ок аткаты. Анан ышкоз же болбосо жанагы шайырлар чыгат экен кумунан деп койду. Деп аны да кыскартып болгон. Деп айтса анан экинчиси үмүтү чоң болуп, сол таби экөөнүн ошол нерсени уга албай, жакшы өтүп бүткөндү уга албай калып, анан кадимкидей көңүлү түшүп, көңүлү бозоруп, жеттиктен учпай калат экен. Десе анан Санчы бийди карап туруп айтат экен. Seni görüp durup, garametimizi tanıp görüp atan, bирок bu iki balаңдан көрбөй atan. Анан дагы бир нерсени байкадым. Сенден ошол касиет кетиптир, дедим. Бирок bu iki баладан көрбөдүм деп. Башка балаң барбы деп сурап. Ошентип сураганда анан сол таби таң калат. Көрсө, биринчи аялынан 2 уул, экинчи аялынан дагы бир уулу бар экен, бирок ал уулу биринчиден жаш экен, экинчиден ити оорусу менен ооруп, бечел болуп бас элек кести. Жашы 6-да. Бечел деген түшүнөсүз да бас элек. Өтө кеч өнүгүп баспай, анан ити оорусу деген азыркы рахитов деген оору экен, сөөк оору экен, буттары кышты, курсагы чоң, башы чоң, бою ичке, деп ушундай сүрөттөр экен. Ошол үчүнчү баласы. Анан Солтонун айткан сөзү бар экен, ошондой айтып калыптыр, жакшысынан чыкпаган жамандан чыкмак беле алдыргыла мейли деп. Аны көрсө ал баласын эл көзүнө айтып көрсөткөндөн уялчу экен. Ушундай оорукчан баласы бар деп, өзү бий болсо деп, анан аны жакшыртып, анан Сынчы деле билбей эле койсо деп ойлосок, Сынчы билип атпайбы? Тиги экөөңдөн көрбөй атам, бирок сенин белиңден кетиптир бир балага. Бирок ал балаң, дагы балаң барбы деген ошондон экен да. Анан ага таң калып, анан алдыртат дагы. Жигиттерине буйруп коет, анда алып келбей жүрсүн дегенде, ошол кезде мындай болуптур да. Баягы Сынчы келди, Ордого айылга келди деп кабар келип, элдин баары күдү болуп, баягы конок камын көрүп, өргө тигип атайын конок өргө тигип, илгери ошондой болчу экен, өзү бий болсо, анан ага атайын өргө тигип, аны сыйлап, урматтап, баары кадимкидей тосот да. Анан кечинде жатарда жанында сөз башталат, анан эртең сынат деген дептир да. Анан эртеси туруп жанагындай сынат. Ушул сөздүн баары айыл ичинде тарап атат, мындай экен, сол балдарын сынатып атып, тиги бу деген сөздүн баары тарап
баласы өзүнчө өргөдө, өзүнүн баягы эми ар бир эки аялы болсо, ар бир аялдын өзүнчө өргөсү бар. Ошол экинчи аял ошо өргөсүндө өзүнүн энеси менен жашап жүргөн. Анан вечер болгондон кийин баштайт экен. Боз үйдөн чыкпайт. Ийми деле жок. Төшөктө эле жатат, кичинче. Анан кирди чыкты, балдар кирет, киши кара кирет, апасы кирет, чыгат, эмне десе ошонун баарын билет, угат. Анан балдардын эртең менен сынатып атыптыр деп, ал угуп, анан күтүп жатты. Мени качан. Күтүп, убакыт өткөн соң чыдабай анан мени ушу чакырбай коебу деп ичинен жаман ойлоп, анан чыдамы кетип, өзү төрт аяктап боз үйдөн жөрмөлөп чыгып алып, анан атасын жана конок өргөгө тигилген ошону билип турат. Ошол өргөгө чейин жөрмөлөп барып, анан так ошол маалда берки кылчоону кармап, эшиктин алдына келип калган учурда жанагыдай боздун ичине жанагыдай сөз чыкты. Алдыргыла үчүн. Ошол үчүн. Анан жигиттери боз үйдөн чыга келгенде, мына өзү келип калыптыр деп баланы алып кирет. Алып кирери менен тиги сынчы дароо айтат, бул баланын кийими жок турбайбы, баш кийимин кийгиз, үстүнө чапан чап, анан алдыңкы арман отур дейт. Түшүнөт ал дароо элечи. Анан атасынын алдына отургузушат, баланы чапан жаап, башына балпак кийдирип. Анан бир саганга отуруп, баланы улантып тиктеп, ал ортодо да эмне болгон эми айтылбайт Санжарада. Маектешип сүйлөшөп, кыскасы баланы бир аз карап, анан кайра чыгарат, анан балага айтат, атасына айтат. Ошо мен айтпай ушу текстин окуп берейин Санжарада. Бала айтчымысы Санжарасыбы, же кимдин Санжарасы эсине түшүп кетти, ошо Санжарадан алган. Слайдты берип койчу. Мынтип айтат экен да. Мынакей элдин уйткусу, душманга намыс бербеген көк жал кабылан, ат качырбас боз айгыр, аң качырбас буудайык, ар намыстуу баатыр, бийлер ушундан чыгат. Кол ачып, тукумдары жоомарт болот. Элиңдин туусу туткасы ушул уулуңдун белинде жатат. Муну жакшы кара. Атыңды ушул уулуң чаа чыгарат. Ошо чаа баласын ушундай сынап өткөн экен. Анан ушул сөздүн ичинде көңүлүбүздүн баары жогору жагындагы көбүрөөк токтолот, албетте. Мындай деп сыпаттамай бератпайбы? Баатыры да чыгат экен, бийи да чыгат экен, анан балбаны да чыгат, ат качырбас боз айгыр, көк жал кабылан деп. Көбүнө ошого токтойт, бирок эң маанилүүсү аягындагы сүйлөм да. Муну жакшы кара деген сөз. Санжарада ушундай түйүп эле айтылат, кийин биз сураштырсак, анан атасы иши кулак кабары жеткен жактан дарыгерлерди алдыртып, дарыларды алдыртып атып, анан ошол баласын айыктырат. Себеби ошол Санчынын айткан талабы, бул баланы айыктырсаң болот. Айыктырбасаң анда эми түшүнөт атасың, өзү бечер болсо, анан жанагындай ити оорусу менен ооруса, анын убагында дарылай албасаң, анда ал андан көп нерсе чыкпайт. Деп ошентип Сынчынын сөзүн угуп, анан атасы ошо баласын айыктырып бир топ. Анан кийин жетилип чаа деген кыргыздын баатырларынын катарындагы бир баатыр. Ал дагы убагында чоң кызматты өтөп, эл үчүн бир топ сайыштарга да чыккан экен, согушка, жортууга да чыккан экен. Бир эле мисалды айткым келип атат, жанагы көркөм чыгармада болсо дагы ошол жерде кемеңирээк жазылып калыптыр, ошо чаа табылышы. Асанбек Самовдун Хан тейиштеген чыгармасы ошол жерде жазылат экен. Анан айтымына караганда, Тагай биздин жолун улаган кийинки мезгилде ошо чөкөлөрдүн бири чаа дагы ошо Алтайга чейин барып, Алтайда кыргыз урууларынын өкүлдөрүн бияка кайра көчүрүп келет. Көчүрүп келүүнүн себеби ордо биякта, негизги мекен биякта, анан биякта Алтайлык кыргыздар эки журттун ортосу айрылыш болуп калып, карым катнаш үзүлүп калат. Ошо үзүлбөш үчүн тияктын өкүлдөрүн бияка көчүрсөк, өздөрүнүн жакындар, туугандар үчүн карым катнашты байлайт. Биз үчүн келбейт. Ошентип саясий чечим кабыл алып, анан тияктан бир топ үй бүлөлөрдү акыркы ирет ошо чааги көчүргөн экен дейт. Анан бияка көчүрүп, ошол 18-кылымга чейин Алтай менен Ала тоонун кыргыздарынын байланышы болуп келген дейт. Андан кийин анан өзүнө байланыш үзүлүп келген. Мына ошондой бир айтылган экен. Ушул жерде дагы ошо сынчылардын ушундай бир касиетин ушундай билсек болот. Адамдарды каратып сынап, ушундай болот деп айтса эле, сүйүнүп ала ушундай болот экен деп ким койсо, чыгат беле, чыкпайт беле, бул да чоң күмөн да. Эң негизгиси ошол Сынчынын айткан талабы. Ошол талапты сөз түрүндө аткарыш. Ошол талап канбайынча Сынчынын сөзү ишке ашпайт. Ушундай бир өзгөчө. Кийинки
Дагы бир ошо сынчылык касиет, оюячылык касиет жөнүндө көлдүн акелеринин мисалында бир дагы маалымат беришким келет. Аке дегенде уккансыздар да, Ысык көлдүн тегерегинде ошо бир өзгөчө бир даанышмандык касиети менен, элге кылган кызматы менен өзүнчө макам даражага жеткен мындай бир асыл адамдар өткөн экен. Жалпысынан бир убакта 6 аке деп айтылган, кийин 7 аке болду деп тизмектелип, азыр эми 7 аке деп айтылып жүрөт. Ошонун баарын эмес, кээ бирлерин мисал катары келтиргим келип атат. Булар биринчиден жанагындай өзүнүн акыл-көйлүгү менен, тажрыйбасы менен, бир тубаса бир касиеттери менен өзгөчөлөнгөн адамдар. Ошол адамдардын кээ бирлеринде ошо сынчылык дагы, оюячылык да касиети болгон. Алар толук кандуу сынчы деп аталбаса дагы, же толук кандуу оюя болбосо дагы, бирок оюячылык же сынчылык касиети бар болгон. Жанагы Арстанбек менен Калыгулдун айырмасында өткөндө айтпадымбы? Калыгул толук кандуу оюя болуп эсептелсе, Арстанбек оюячылык касиетти карманган, бирок толук кандуу оюя болгонго жетпей калган. Биринчиден түш жорганда ошол жерден билген экен, экинчиден ага учурунда толук маани берип, ошол нерсени кармап кете алган. Дагы эки касиетке өзгөчө көңүл бурулуп, ошо үчүнчү касиети жандооч касиет катарында эле мындай жакшы өнүкпөй калган. Эми акелерден слайд. Мойтакен дегенди угуп жүрөбүз, баарыбыз билебиз, бул жерде санжираста жазып турат, өзүнүн ата теги да бар, Долондон агуу, Такай, Кылжыр, Орозбактыдар жүрүп отуруп, ошол белек, бугулардын белегинен Алдаярдан мол. Ошол Мойтакенин бир окуялары аябай көп, мен бир эле окуясын айтып берем. Бунун дагы ошо сынчылык касиетине бир мисал да. Бир жолу казак кыргыз катышкан Каркарада бир чоң аш өтөт. Каркара деген билесиз да, ошо алыкта чоң жайлы, ошо илгери Манастын доорундагы чоң Көкөтөйдүн ашы өткөн жай. Мына ошол жерде ушул Мойтакелердин доорунда бир чоң аш өтөт экен да, анан аш өткөргөндө бул эми той катарында өткөрүлчү экен. Чоң көрүнүктүү адамдарга арнап, катардагы адамдар эмес, албетте. Анан ошол ашта сөзсүз түрдө ар кандай ат чабыш, оюндар, ошол эле айтыш болобу, көп нерсе болот экен. Анан ошондо эң баягы көчмөндөрдүн күйүүнүн кызыткан, канын кайнаткан эмес, ойготкон деп коеюнчу, эң чоң мындай маани бере турган оюндун бири бул аламан чабыш. Ат чабышын аламан чабыш, аламан байге деп коет. Ошондо айтылганы боюнча Санжырада баш байгесине 1000 төө, 10 000 жылкы, анан саны жетпеген кой. Муну элестетүү мүмкүн эмес. Өтө чоң байлык. Төөдөн эле 1000, жылкыдан эле айтыяктан эле 10 000. Анан андан да эселеп көп кой. Ошентип байге сайылып, анан ат чабыш болуп, аламан деген бар качат, каалагандар качат. Чектөө жок деген. Анан ошондон кыргыз казак эки тарап баары көздөрү төрт болуп, кана кымчырап деп отуруп, анан аяк кыскасы казактын Шорох деген баатырынын жер башкасы чыгып. Мен окуган боюнча ошончо жазып турат да. Анан алып чыгып келгенде баары белгилүү болот, казактар алып кетти баштайбы. Элдин арасында дуу сөз кетет, кыргыздардын көңүлү чөгөт, казактар көтөрүлөт. Мына болду. Бул аштын байгесин кутун алып кеттик деп казактар сүйүнөт, кыргыздар ич ачышат, албетте. Анан ошентип отурган кезде баш байгенин тапшыруу ажемине кезек келгенде, азыркыдай алпарук эле эсек да жарчылар бар, жарчылар элдин көңүлүн буруп, чакырып келип, мына аламандын жыйынтыгы чыкты, баш байгени деп ушинтип айтып, элдин алдында тиги Шорохту чыгарардын алдында, эми азыркыча сахнада коюнчу, ошол дөбөгө Мойтаке чыгат, элдин көзү. Калың элдин көзү. Анан элге кайрылат эмес. Элчи, баш байге кимге берилет десе, деп суроо. Анан эл таң калат. Аке болду. Данышман акыл болду. Ушундай да суроо береби. Анан катардагы эле адамдар туруп четинен айтат. Малдын ээси болот, байге. Дейм да дейт. Анан дагы бир сурайт. Ошондо байгени ким алат деп турду. Малдын ээси Шорох алат десе. Жок, кое тургачы. Негизи мындай айткачы, байгени ким алат десе, малдын ээси деп баары айтат. Малдын ээси алабы десе, ооба дейт. Анда байгени мен алат турбайбы дейт. Дегенде эле элдин баары дуу болуп кетет. Бул эмне айнып калганбы? Элдин баары көрүп турат. Шорох тактап келген жер кашка. Анын эми чабындеси башка маселе. Чабындеси албайт. Ээси алат да.
Ona şorup kamdan kelese bayga alam деп жақта. Мына аш қалды сатыларға шығарма. Анын алдына келсе шығып тұр жанында сөз болса, анда мен алып тұрбаймын десе, екі тарап жүрді. Анан ошол иштин башында жүрген уюштуруучу топ деп коелучу мындай шайтында. Ошо иштин башында жүргөндөр анан эки тарап биригип келип анан маселе жаралат да, кыргыз казак мыктылары биригип келип айтышат. Мойдакенин кылган эмнеси деп казактан кылат, казактар. Биздин баары көрүп турсак, анан бул чатак чыгарганы бул кандай деп түшүнсөк болот. Эми ушул жерде эч ачышпай эле болгону элдин баары көрүп турат, болгондой эле тартып берип койсо эле болбойбу? Эмне мынча эмне мындай чыгат барат деп таң алышат казактар. Анан ошондо кыргыздын дагы бир акеси Сартаке ал жерде дагы ошо булар жашташ болгон мындай. Бир мезгилде жашкан. Бир аз жашыраак мындай. Сартаке келип айтат экен анан. Ай, Мойдаке айтса жөн айтпайт. Мындай жер сөз сүйлөбөйт ал киши. Айтса демек жүйөсү бар. Бир аз шашпагылачы. Ошо чатакты ырбатып ийбей, андан көрө ойлонбойду, акыл таппайдыбы? Айткан сөзүнүн жүйөсүн издебейли деп сунуш берет. Десе андан казактар бир эпке келет да айтат, бунун бир сынчылык жайын билебиз баарыбыз. Малды бирдемесин көрүп таанытса керек, балки. Бирок жөн эле берип коюшкандай, буну баарыбыз келгенде эле көрөбүз. Бул кулун кезинен тааныбыз буну дегендерге чыкты казак. Бул шорук. Кыргызда эч кандай таандыгы жок деп. Жактан казактар жумно. Десе анан казактын дагы бир акылман карыясы бар экен, атын унутпадым, китепте жазылат. Ал киши айтат, келгиле анда сынчылык касиетин көрүп биз сындайлы. Анда буну сынактан өткөрөйүн. Ошондо сынчылыгына баа берели. Өзү сынчыны сынатабыз. Эгер өтсө эле анда болду, малды таанайт экен, анда берели дейт. Бирок сынакты биз уюштурабыз деп казактар сурайт. Кыргыз тарап макул болчу. Деп анан Мойт айтышат, ушундай кылганда маселе жок дейт. Анан казак тарап Мойдакенин алдына келип туруп, бир эки вариант, эки түрдө айтып атат, негизи кыскасы мен бир вариантын айтайын. 3 койду алып келет дагы алдына. Анан айтат, могу 3 койду жайлоодо жайылып жүргөн 5 койду таап. О, 5 дебедим, козуларын таап. Козуларын таап кел десе, элдин баары таң калат. Анан тиги карап туруп дароо айтат, мен жалгыз эмес, мага жардамчыга бир 2 жардамчы бер деп коет. Жок дегенде 3 кой болсо 3 кой болуш керек. Жок дегенде жардамга 2 жигит бер. Казак болсо казак, кыргыз болсо кыргыз тараптан десе, макул деп туруп анан экөөнү жамдатып, анан кетишет. Бир канча убакыттан кийин бир чайга мененби же бир эт бышым убакытка калышат кыскасы. Жайлоо какыран элестеп туруп, мал жайлайт, байгеге салынган жылкынын эле саны 1000 болсо койду элестетти. Анан ошончо малдын ичине, койдун ичинен аралап кетти. Анан бир канча убакытта анан карааны көрүнүп келатканда үчөө козулар өңөрүп келет дагы 5 козу өңөрүп. Анан жакындап калганда эле үн сөз жок, унчукпай туруп эле жакын калганда койлор байланып турат да. Анан козуларын кое бергенде 2 койду 2ден козу эмен экен, эгиз болгон окшойт. А бир койду бир эле жалгыз козу. Чуркап барып койлорун денелерин эмип баштайт козуларчы. Ошол ишаратты көргөндө эле казактар болду. Көрсө мындай экен, кой жаныбарында мындай козулар денесинен бөлөк эмбейт экен. Ач калып өлгөнү калса дагы өзүнүн денесинен башка эмбейт. Анан жана көрүнүштөн булар дароо баа бергени эми аткандан дарам болду, тапты деп сөздө. Ошончо малдын ичине ошончо козулар таап келиш, бул деле бир чоң касиет болуш керек. Ошонун баары тиги 3 койду жака байлап коюшту. Аны көрдү, бүттү, кетти. Жетелеген жок да, жетелеп жүрүп тапса да аны мен деле таптым. Шондо ал жакта калды ал 3 койду. Карады да анан кетип козуларын таап атпайбы, ошончо малды ичине таап келди. Анан ошондо кызыктын баары алдыда ошентип, анан баары макул болушат. Эми эки тарап акылдашкандан кийин болду, анда байгени беребиз дейт. Шоруктун ичи кайнап атат. Чачат. Анан баары жол топ болтурат элдин алдында. Анан байгени ыйгарып атып, анан казактар айтат. Болуптур Мой. Өгөр атып айтканыңды ишке ашырдың. Бердик байгени. Бирок түшүндүр, кандайча сенин малың депчи. Биз билгенибиз бул кулун кезинен тааныбыз, бул казактар эле казактын талаасында эле чуркап эле мындай тапталып эле мына шорук ойду камтап
чабын десин даярдап ушул жака чейин алып келип коштурду. Ага чейинки да далай чабыштарда катышып жүргөн эле мүлүктей. Кандайча бул сеники? Десе ошондо дагы мойтагы мындай бир кебелбейт да анан шорукту карап туруп көз карашы менен эле сен айтасың же мен айтайынбы дегенчелик кылат да. Ошондо анан шорук баатыр болду. Ада баатыр, казактын баатыр. Тигинин көз тиктешине чыдабай анан сөз алат дагы. Макул мен айтып берейин. Деп анан бир окуяны айтат. Илгери бир илгери эмес. Бир канча жыл мурун дейт. Бизде бир жут болуп айластан анан Кыргызга жылкы тийгени келгенбиз. Жаштар түшүнбөй калбасын. Жылкы тийүү деген сөз бул жылкыны уурдоо деген сөз. Илгеркилер уурдап деп айтчу эмеспи? Жылкы тийги деген сөз жылкыны уурдап кетти деген сөз. Жылкы тийгени келгенбиз дейт казактар. Анан ошондо түн жаманат эми билбей калбасын деп ар бири ошондой аракет кылат. Анан түн жаманат келип, анан ушу көлдүн үңгөйүнөн бир топ жылкыны тандап, анан жол алып, ар жака тоодон ашкан менен далай табаганы басып, анан изди жашырыш үчүн мындай аркасынан куугун жеткичет бир топ баарын ойлонуп келип, анан мыкты жылкыларды тандадык. Чуркаганга айдаганга жаранды. Катуу чаап айдаган. Аркасынан куугун жетпей калган. Анан жоон топ жылкынын баарын тандап бүтүп, анан эң аягында мага бир бие көзүмө көрүндү. Аябай бир башкача көрүндү, көңүлүмдү байлап алды дейт да, такыр кой берейин деп койду дейт да, анан карасам, жакшылап карасам, бооз экен дейт. Анан акылым айтат, буну алсаң, талада каласың, куугун жетет, бүттү, чатак болот. Акылым ошону айтып атат дейт. Көңүлүм байлануу менен кете албай койдум дейт. Алам деп эле туруп алдым. Бооз. Анан эмне кылам деп, анан бир акыл таптым дейт. Бүт жандап келген жигиттердин баарын айтат, баягы негизги жол менен аларды кетирет эртелеп. Бул боз бие. Акырын жай өзүң жалгыз дейт. Таптакыр башка жол менен, айланма жол менен, баягы куугунчу бара албаган жол менен, мындай ойго келбеген жол менен койчу мындай. Ошол жака да качпак беле дегенде, башка жол менен аралап барып, айланып жүрүп анан бир эки күндө барып жеткен. Ошондо жетсем, тигил да аман жетиптир, куугун жетпейт деп, мен бул бийени да аман кылсам, жетип алып кеттим. Анан ошол боз бие келип анан бир канча убакыттан кийин анан тууду, анан ошондон бир сонун керемет пулун көрдүм, ошол пулумду анан каттап жүрүп, могу келип башка күлүп болду. Деңөз айтты. Анан ошондо калың казак кыргыз эли ошол жерде бөрү алып таң калат, мунун сынчылыгына баа берип атат. Болбосо бул малды көргөн эмес. Ушул бир кезде жоготуп алган бийесинин туула эле курсагындагы баласы ушул деп таанып атат. Мына сынчылык. Анан айтканындай болду да, тиги моюнга алып. Анан жана байгенин баарын алып атканда эле жар салып элдин алдына байгени алганда эле дароо айтат. Жарымын шорукка берди. Мунун мээнет эмгеги бар. Ошол туудурду, таптады, мээнети бар. Жарымын казакка берет дагы, ошондо эки элдин ортосуна жик кетпесин деп, чуу болбосун деп, анан ошону менен ыраазы кылып, караса, элдин ортосундагы баягы өрт маселесин, ынтымак маселесин карап ойлоп, ошону дагы чечип алып, жарым байгесин аларга калтырат да, жарым байгесин өзү менен ала келет. Келатканда анан элдин баарына чачырат экен. Ушул ашка келген кыздын баарына бирден таратылат. Эми баягы белгилүү өлчөмдө. Анан жанындагы жендеттер сурайт, бул эмне болгон? Мага малдын кайтарып келген мага чоң болду. Кайтып келген. Бул кыргыздын энчиси. Кыргыздын намысын коргоду. Кыргыздын энчиси кыргызга берилет, элге таратылат. Ошентип анан өзүнүн малын кайрат. Ушундай бир мисал. Мына Мойтакенин бир мисалы. Ушул сыяктуу дагы бир топ мисалдар бар. Мен бирден айтайын. Кийинкисин. Слайд. Сартакен. Сартакенин дагы мунун окуясы дагы аябай мындай кызык, армандуу. Мындай бир окуясы бар да, анан мен деле ошонун баарын мындай китептен окуганымды гана айтып берем, анан бир кызык нерсеси бар экен. Бир күнү мындай эл арасында мындай сөз жүрөт. Сартаке, акыл ээси Сартаке. Сөз ээси Тилепат, акыл ээси Сартаке. Акылман киши болгон. Акылдын дыйканы экен да кыскасы. Боронбай би негизги кеңешчиси деп Сартакени жанына алып жүрчү.
мындай деген бир сөз айтылат. Боронбай бийдин бир дагы чечими Сартакенин кеңеши жок өттү. Аны менен кеңешип турган чечим кабыл алчу. Кандай чечим болду? Кыскасы ошондой аябай кадырлуу киши болгон экен, анан чындап эле калыстыгы да бар экен, акылмандыгы да, акыл тапкан, айлакерлиги да күчтүү экен. Анан кыскасы мындай бир окуя болду. Бул жашы бир топ ортолоп калган учурда бир күнү үйүнө Боронбай би башка урук бийлери менен кошо 4-5 киши болуп кирип келсе, кирип келет экен кыскасы. Анан Сартаке карап туруп айтат экен, кириш жок деген. Жалаң бийлер чогулуп аткан, не маселе? Ушунчалык кайрылышы бар, анда аябай башкарга чоң күч түшкөнбү дегендей түшүнөт да баягы. Азыркыча айтканда саясий маселеге деп ойлоп тур да. Жалаң бийлер келсе бир чоң маселе го деп ойлоп тур. Десе анан жок, жайынча эле, тынч эле. Сенин маселеңди чечкени келдик деп. Менин не маселем бар деп канган. Анан Боронбай сөз баштады. Сен эми тарынба, Сарт атын алыска таануулап, бирок аны менен сыймыктанабыз, сенсиз бир иш бүтпөйт, маселе жок деп. Бирок бир нерсеге кабатырбыз. Аркаңдан ордуңду баса балаң жок деп. Көзүн айтып атат, билет. Балдар бар, көп эле балдар. Бирок ордуңду басар балаң жок деп. Десе, тиги деле билет экен. Ай эмне деп чечем деди бер. Кайра тигилер сынап. Төшөк чыгартпайсың. Төшөк чыгарса эле маселе чечилеби десе, чечебиз деп. Төшөк чыгартуу деген жаштар үчүн. Дагы аял ал деген. Анан кимге жакпасын эркектер. Анан Сартаке мындай шарт коюпту. Макул, талабыңарга көнөм дейт. Эмтигилердин айтканы мындай, сен өзүң Сартаке бол. Анан аркаңдан сага тете ордуңду басар бала жок дегени мындай. Азыркы балдары анча чыкпай калыптыр деген сөз. Дагы бир аял алып туруп, жакшы тукум алып калалы деген сөз да. Бул сен үчүн эмес, биз үчүн керек деп. Сен бүгүн эртең барсың, бүрсү күнү жок болсоң, сенин кызматыңды ким өтөйт деген маселени коюп атышат да. Саясий маселе деген ошол экен. Ошон үчүн бийлер чогулуп. Ошон үчүн бул сенин кызыкчылыгың эмес, биздин кызыкчылык биринчирээк деп да. Төшөк жаңыртасың деп. Десе анда талабыңарга көнөйүн дейт. Болбосо үйлөнүп аткан киши айтат. Талабыңарга көнөйүн дейт, бирок менин бир шартым бар. Эмне десе, мен өзүм тандайм. Кыз. Түшүнүп атасыздар, кандай көрүнүш. Анан макул дешет. Анан анда кандай кылабыз деп. Асылы эмне бар эле? Биздин өзүбүз болжоп койгон кыздарыбыз барбы? Азыр сага айтып эле, куда түшүп эле барып алмакпыз дейт. Анан тиги Боронбай би айтат, мен өзүм кудабашы болуп барганга да даярмын деп. Анан анын баары угуп туруп айтат, бирок мен өзүм тандайм. Кандай тандайсыз? Анда силер болжогон кыздарыңар айтпы, ошолордун үйлөрүнө барып кызды көрүп туруп анан мен сурайм. Анда кандай кылабыз деп ары бери ойлошуп анан акыл табышат кыскасы. Жөн эле жол жүрүп баратып анан үйгө кире кеттик дегендей кылып баягы. Жол жүрүп. Эч дарегин айтпай эле ошондой туруп кыдырабыз. Макул деп. Болжогон кыздардын үйлөрүнө барат. Ата-энесин алып. Ата-энесинин үйүнө барышат да. Анан алдап мынтип сүйлөшөт. Сен кызды жактырсаң, бизге белги бер. Ошондон баштап анан биз сөз баштап, кудалык жайыбызды айтабыз деп анан тиги Боронбай сөздү баштайт. Баштамак болот да. А белги бербесең, анда жөн эле чай ичип жолдон баратып эле анан мындай балача жерге баратып эле деп анан унчукпай чыгып кетели. Тигилерин да шагыл сындырбайлы деп. Аял тандап туруп эле сеники жарабай калды деген болбойт деп. Түшүнүп атасыздар да? Буну сыр билдирбей ушинтип амал таап атышат да. Анан макул дейт да, анан бир үйгө барат. Бир үйгө барса ошо болжогон кызы келип ата-энесине жардам берип апасы дастарханын жайып, тамак ашын кийгизип, тегилеп атат. Тигилерин көздөөрү жайнап, сону деп атат тиги Сартаке, унчукпай. Көңүлү жок. Жылмайып да койгон жок, кыскасы нөл да. Анан чайын ичет, бүтөт. Анда ушундай сапаттап барып турасың, мен жакшы жабы болуп, жакшы калба деп чыгып кетет баары. Иштер ачып, болбойт деп. Мени кетчи. Дагы бир үйгө кирет. Ошентип бир канча күн тегерек четтеги булар болжогон үйлөрдү кыдырып кыз тапты. Жакпайт деген кишиге кыздар көп эле. Бирок Сартакеге жакты. Сындан өтпөй жатты.
Аны ошентип кетип баратып, акыркы үйдөн чыгып баратып, анан бир үйдөн кезектеги үйдөн чыгып баратып, анан эме эмне кылып атып, бүттү деп атат бирөөсү. Барар жерибиз жок деп. Анда тиги Сартак айтат да, айтпадым деп, оңой эмес да депчи. Анда кеттик үйгө десе, ана бирөөсү айтат, турбачы. Дагы бирөө бар эле, бирок деп сөзүн аягын токтотуп. Үйсүз калат. Бирок эмне десе, өңү бир аз сертирээк, бирок сонун кыз. Ата энеси баланча, анан баягы энесин көрүп кызын ал дегенде энесин да мактап туруп алат. Анан тиги угуп туруп, баланча, мен товарым бар деп турду. Кызы барбы деп турду. Ооба деп турду. Бирок деп эле кайрадан жанагысына келип, өңү сертирээк экен деп, сулуу эмес деген. Не симпатичная, да? Десе, анан макул бир көрөлү дейт, Сартак өзү айтат. Анан тигилер көңүлсүз барат ал үйгө. Ал үйгө барып жанагы жолоочу болуп киришет кайра. Дастархан жайып, чайын бересем, хамын көрөт, коноктун хамын көрөт. Бийлер келип атат, анын арасында Сартак болот. Албетте тотот. Дастарханга үйгө кирип, дастархан четине отургандан баштап эле тиги кызы айтышат, болуп. Ал жардам берип жүрөт эмес. Бирди чыкты болуп, эч кимдин көңүлүн деле бурбайт дегилерчи. Сартакенин эле көзү жайнайт. Өзү күйүп, көңүлү көтөрүлүп, канат кагып эле, жашарып эле сүрөтөсөт. Ошентип барып эле анан ымдап атат, белгилеп атат, тигилер койчу жакка эле сөз баштабайт. Мен бир аз тамашага салып атам. Мен албетте буну мени кошотам, бирок кара. Негизи мазмун ошондой. Кыскасы анан келип туруп, анан таң калышат, ушул дейт. Эли, анан сөз баштап, анан ушинтип кудалык жайын айтышып, кудалашып болуп, Боронбайдын үйүнө сөз баштап ушинтип, анан кыздын колун сурап келдик дегенде тигилер таң калат, албетте. Баары иш бүтөт, сөзөсүн салат, анан кайра кетет, убакыт болуп жашат, анан кызын алат, кыскасы ошентип анан үйлөнөт. Анан ал бир бала төрөт. Ортодон бир канча жыл өтөт, бала мыкты чыгат. Ушу бозулган кезде эле оозго алынып, көзгө көрүнүп, катардан бөлүнүп эле бир тутулган көңүлгө толор бала болуп, анан бир күнү бир чоң иш-чарада, бир алыста, мындай бир айылда бир чоң иш-чара эмне болуп, тойду ачты, эл толгон жерде боз үйдөн чыгып, тамактан чыгып алып, анан эшикке мындай тарап бараткан кезде анан алыстан бир аттардын жүрүшүн көрүшөт. Жаш балдар жүрүшү. Анан ошондо Сартакке карап туруп, тиги топ баштап келаткан кайсы бала деп, аябай сугу өтүп айтат экен да, суктанып айтат экен. Деп туруп анан ошо баланы сынай баштайт. Бул мондай экен, тигиндей экен, жүрүшү мен азыр сөзбө-сөз кыскасы укмушпа деп туруп, ушул бала кимдин баласы болду экен деп аябай суктанып караганда, жанындагылар таң калат. Жашы бир топ өтүп калган кезде, "Ай, Сартак, сен өз ұлыңды таныбай калдың ба?" деген. Окуп болбой калган турбайбы деп балакан чаап ошол жерде отура калды. Болбой калды. Эти балдар чилчилге чүйгөн турбайбы деп анан көңүлү чөп. Бийлеп айтпайсыңыз, бирок аябай көңүлү чөп. Өзүн баласын тааныбай калды. Анан ошондо айылга жетип келип эле ошо баласы үйүнө жетери менен жыгылат, башында ооруп жыгылып, анан түнөктө жаны үзүлөт. Көз тийиптер. Ошондо Кыргызда ушундай сөз бар экен. Өзүнүкү катуу тиет. Сөз болобу, көз болобу, назар болобу, сук болобу, ач болобу, кыскасы атасы баласы катуу. Анан билесиңерби, ушундан пайдаланып айткым келет. Азыркылар эми таң калат болуш керек, бирок мына биздин ата-энелерибиздин кезинде биздин ата-энелер өзүнүн ата-энелеринин көзүнчө бизди балдар өптүрчү эмес, урушчу. Ой, сен эмне болуп, бала көрө албай жүрдүң беле деген сөз. Анан уялып тартынып өз баласын өптүрчү. Азыркылар ата-энеге эмес, президент келсе да тилмеле көзүнө эчки жирге кучактап, моюнун үстүнө койуп кирип, баласын өпкүлөп киришет, тамамынан баштап чачынын учуна. Эмне үчүн өптүрчү эмес? Өз баласына сугу өтүп кетет. Же көз өтүп кетет, же эмнеси болбосун, ошол өтүп кетсе, чыгышы кыйын да. Муну мындай деп түшүндүрсө болот да, бул жөнөкөй салыштыруу балким туура эмес да, бирок мындай физикалык көрүнүш катары айтсачы, ар бир адамдын өзүнүн бир биоэнергетикалык калаасы, аурасы бар. Энергия бар, күч. Баласыныкы дагы ошондой эле күч. Сен баласы өзүн кандай күтөт? Ошо бири-биринин күчү мындай тууган бир эле күч.
Анан чоң күч кичинекей күчкө барганда ал эч тоскоолсуз журулушат. Бирок баланын дене бою ал күчтү көтөрө албай күйүп кетет. Жана көз тигип башка чоочун адамдын көзү болобу? Ал тийсе да алдан кет, бирок баары калканчтуу болуп табылат. Себеби ал энергиянын башка тамыры бөлөк. Ал бир болуп журулбайт. Бирок тиги чоң күч кичинекей күчтү үстөмдүк туруп басып тура берет. Бирок андан арылса болот. Атайын тазаланып мындай деп ошону жанагы касиеттүү адамдар касиеттүү күчү менен ошонун жолун таап билип, ошону учурунда тазалап, барганда ырымдарын жасап, аман сактап калчу деп. Өзүнүн сактайт. Ошон үчүн Сартаке ошону көрүп, анан жана айткан болбой калды деген ал өзүнүн ким экенин билет, өзүнүн сынабдан күчтүү экенин да билет, өзүнүн суга өткөнүн да түшүнөт. Бөлөк бала болсо дагы аны сактап калганга мүмкүн эле да, өз баласы экенин билгенден кийин болду, болбой калды, өтүп кетти деп, анан ошондой дароо баласын жоготту деген ошондой. Чын-чынында өчүрөйдүм деген ошондой. Ошондой бир окуялар болгон. Бул эми ошол Сартаке. Бул Сартакенин дагы бир окуясы бар. Бул сынчылыгы, анан дагы бир окуясы бар экен. Бир жолу ошо Сартаке менен Мойтеке Каракол деген суу, Каракол деген суу бар да билесиз. Ошонун баягы суу кирип аткан кезде жайдын таратанында. Дешберикти таппай, эң жазы жерди издеп жүрүп, ошол жактан өтөбүз деп анан ат минип өтүп аткан кезинде, анан тиги Мойтеке экөө жол баштайт, тегизге кирет, Мойтеке суудан чыгып кетсе, Сартаке суунун ортосунда токтоп калат. Токтоп калып, колун камчысын илинген кол камчысы менен ошо сууну мындай сылап отуруп дейт. Тиги байкашын. Тиги жеке чыгып кеткен. Тиги дал ортосунда калат дагы, анан колу менен аккан сууну сылап отуруп камчысын. Камчысындай балын бир колу менен алакан менен сууну сылап отуруп, анан күлгүнөн сүйлөнүп атат. Уккан жокмун дейт, анан бери чыккандан кийин сурап атат. Эмнеге күлгүрөнүп эмне сүйлөнүп атасың? Эмне болду десе? Анан айтып берди. Могу ушул жер кийин чоң ордого айланып, чоң борбор болуп, ушул жерде ким эле чымыл буюм болгон бир жашоо болот деп. Ал кезде ал жерде эчтеке жок. Кийин ошо Каракол шаарына. Ошол кезде Каракол деле анчалык чоң өнүк болгон шаар болсо керек, эми журт болсо болгондур, себеби алар ал убакта көчмөнлүк жашоо турмуш менен көчүп конуп кетип отурганда. Кийин орустар келгенде ошол жака ордо түзүп, чоң шаар курбады. Баса орустар келгенде эң биринчи курулган чоң шаар бул Каракол болгон, анан Токмок. Бишкек кийин ошол. Эң чоң шаар Токмок менен Каракол. Каракол эң чоң. Анан эң чоң ордо ошол жакта болот деп айткан экен, ошол тагы айтканында болду деп, муну баягы уятчыл касиет айтпаган экен деп ушундай. Мойтакенин Сартаке жөнүндө айткан эскерүүлөрүндө ушундай айтылган. Кийинки слайд. Садыраке. Садыракенин окуясы да аябай кызык. Садыракенин окуясы бул кишинин тарыхта калтырган чоң эмгеги. Азыркы Кытай менен Кыргыздын чек арасы бар го? Өзгөчө могу көл Нарын тарабы. Билесиз да, могу чек араны азыр. Ушул чек аранын ушундай болуп калышына эмгеги чоң бул киши. Бул эле жалгыз эмес, албетте бул Байзак Баатыр дагы бир топ кишилер кошулган экен комиссияда. Бирок ушул көл өрөөнүн Нарынга чейинки аймактын чек арасынын ушундай чийилип калганына негизги себепкер киши ушул киши. Түшүндүрүштү мындай деп айтат. Баягы Цин империясы сыяктан бияктан Орус империясы экөөнүн ортосунда чек ара маселесине келгенде эки тарап талаша баштайт. Бул жер меники, бул жер меники. Кытайдын талабы боюнча Ысык көл өрөөнүнөн баягы Ысык көлдө сырт деген түшүнүк бар, билесизби? Ысык көлдүн аймагында тоонун жер бул ички баягы Ысык көл өрөөнү деп коебуз. Котловина деп. Андан сырткы жана Саржа, Зеңгичек, жанагы Кумтөр азыркы Бедел, Камчы, жанагы Акшыйрак дегендердин баары ошо сыртта турат. Ушунун баары Кытай талашып туруп биздики. Анан орустар анча жердин деле сырын анча деле баягы табиятына маани бергендек менен бизге ушул эле жетет, макул дегенчелик кылып да. Анан биздикилер чыгылдап атып, ошондо Садыраке болбой комиссия түзүлүп, Шабдан Баатыр менен Шабдан Баатыр аркылуу жакка барып улам кайрылып атып, анан бир комиссия түзүлүп, эки тарап комиссия түзүп, анан чек араны тактоо боюнча. Анан кыскасы, мен кыскартып айтайын. Кыскасы анан ошол жерди кантип аныктайбыз дегенде Садыракенин сунушу боюнча кайсы жер кимдики болсо, мына силер биздики деп талашат. Анда
жерine барбай туруп сүрөттөгүлө жериңе канча ашуу бел кыр суу бар ошонун баары сүрөттөгүлө жазабыз биз да жазабыз анан жеринен барып көрөбүз кимдики туура деп түшүнүп атасыңыз э ошондой кылып эки тарап Кытай тарап жазат анан биздикилер тарап жазат Кытай эми анча мынча бирдемелер жазыптыр анан жерине келгенде Кытайдын бир дагы жазууга түшкөн талабы жеринен аныкталган кыргыз тараптыкы мондай ашуу бел суу бар мындай бар узун туурасына чейин кандай айтса баары туура келет дагы анан Кытай тарап эчтеке жүйө келтире албайт анан аркасынан ушул менен чек кылган Садыр акенин бир келтирген жүйөсү ушул какшал тоосу менен чекти алып кетсек бул табигый чек болот деген эгер табигый чекти эң улуу тоо да ушул 7000 тоо эгер буну Кытай тарапка өтүп кетсе анда биз алар утуштуу болуп биз турабыз деген себеби табигый чек бул табигый чек түшүнүп бул коопсуздук маселесинин биринчи ушул көңүл бура турган маселе ушул деп туруп анан жүйөсүн келтирип талашып анан ошентип алдырат анан ушул ишине баа берип туруп орус тарап Садыр акеге баягы өзүнүн ченин берет тиги бул башка маселе жер бөлүп берет анан дагы бирдеме көңүл бура турган нерсе орустар тараптан мындай пикир калып турат бул кыргыздарда тубаса даанышмандар көп болот жерди сырын геосаясий кызыкчылыкты көрсөп ушул жерди алдырып атканына булар аябай таң калышат чындап анан маселени ушундан көрүшөт орустар ушул жергиликтүү калктан дагы анда биз булардан сабатсыздыгын жоюп буларды окутуп булардын империя кызыкчылыгына балдарды өткүзүш керек экен деп маселе деп анан эң биринчи түзем мектебин ачып ал кезде верный деп аталган экен Алматыдан ошол жерден мектеп ачтырып анан квота бөлүп берет ошонун ичине кыргыздарга да баланча волостардан мынча бала барып окусун деп ошентип квота бөлдүрүп анан бекер окутушат ошентип анан бияка квота келгенден кийин анда Садыр аке болуш болуп калган экен Ыскөл азыркы Ыскөл районунда Ыскөл менен түп бириккен окшойт ошол жакты ошол волосттон бул болуш болуп анан бунун квотасына 7 орун тийди 7 баланы тандамак болот окууга жиберген анан 7 баланы тандайт тандап ойлонуп туруп эми тандап туруп жакка чейин жеткирип барып өткөрөт балдарды ал убакта баягы жатак мектеби экен ошол жака жатып окушат азыркыча интернат ошентип 7 баланы бул тандап жака өткөрүп барса так ошол маалда жактан көлдүн түздүгүнөн ким эле Телекматтын баласы Барахан Чыныбайда болуш экен ал аяктан анын квотасы азыраак экен 5 баланы аякка тапшырып анан экөө балдар тапшырып коюп экөө кайтып келатканда сөз кылыптыр Чыныбай эми атасы Телекмат болсо сөзү аябай куйкун чымчык сүйбөйт таасын сүйбөйт дегендей анан Садырга тийиш айтыптыр Садыр экөө жашташ экен бир аз эле айырмак Садыр дейт сен 7 баланы тандап келипсиң бирок 7 баланын ичинен бир да балаңды көргөн жокмун Садырдын 3 баласы бар экен анан Садыр акени жооп берген көрбөгөн көз алтын менен жекти айырмалап билбейт карасаңыз сөздөрдү окушта алтын менен жекти бирдей көрбөгөн көз сары мен эртеңки дат бассыз алтындарды терип бердим өзүм дегеним эл керегине жараган балдар өзүмдүкү деген жок өзүмдүкү эмес өз дегенимди же кандай эл керегине жараган балдарды терип келдим дейт анан өзүмдүн балдарыма келгенде мындай дейт 3 балам дейт окуу жагынан биригип келип туруп сенин бараканыңа тилекти келбейт деген сөзүнөн биз эмнени билебиз көрсө Чыныбай жактан 5 баланын бирөө Барахан Чыныбайдын өз баласы бирок Барахан деле татыктуу болсо керек анан тиги айтып атпайбы окуу жагынан 3өө биригип келип туруп сенин бараканыңа тең келбейт ушуну айтып келип туруп акыркы сүйлөп уксаар эми азыркыларга укмуштойм азыркылар түшүнбөйт мал багаар үйгө калтырдым деп өз балдарына бүгүн ушундайды көрө алабыз квота берилсе бир жакка окууга билимге кимдер барат түшүнүп атасыздар бул киши биринчиден
кол ирисине таптап өз кызыкчылыгын ойлогон жок, түшүнүктүү. Экинчиси жанагы 7 баланын ичинде ысымдары да жазылат. Мен экөөнүн айткым келип атат. Бирөөсү Абдрахман деген бала экен, чиркейде. Таштаккан чиркей. Бирөөсү Чолпонбай деген. Абдрахмандан булар окуду, билим алышты, таалим алышты. Баягы ким Садыраке айткандай, эл керегине жараган балдар бул баары деп. Алтын интеллектуал деген ошол экен. Кийин Абдрахмандан Жусуп берилет. Жусуп Абдрахманов. А жана Чолпонбайдан дагы балдар берилет. Ошонун бир урпагы Мукар. Мукар Чолпонбай деген Мукар Шалтак. Ошол. Мына ошол Садыраке убагында şu bilimge мындай көңүлү туура көңүл эмес, кандай десем, мындай дарамети туура келет деп ушуларды тандап окутуп, анан аларда да аккан артынан суу агат деп, анан кимдер чыкты. Берки балдардан деле бир топ чыгыптыр, өз учурунда ошол мезгилде мындай керегине жараган кызмат эткен балдар болуптур, бирок кийинден анан суурулуп жарагандай көрүнүк инсандар чыкты. Мына ошондой сынчылыгы күчтүү болгон экен. Көрө билген экен да, мына ушулардан жарайт, ушуларды окутса, муну üzülü болот деп ушинтип тандаган экен. Кийинки слайд. Кыдыраке. Кыдыракени билесиздер, акелердин эң жашы, убактың канча болду? Барбы да? Бар экен, жетишемби? Кыдыракенин кыска эле бир эле мисалын айткым келип атат. Бул киши баягы бул дагы болуш болгон экен, анан ал кезде баягы элдин арасында белгилүү бир мөөнөттө элдин бир içki bir mындай bir талаш, тартыш, чатак маселелер болуп чыккан, ошолорду атайын топ куруп деп коет экен, топ чакырып, жыйын сыяктуу. Анан ошол жерде маселесин карап чечти экен, баягы сот кызматын өткөргөн сыяктуу болупчу. Анан ошентип, ошол белгилүү мөөнөттө бир жума сайын же бир айда бир ушундай бир өтүп экен. Анан дайыма ошондой иш-чаралар бүткөндө, эми баягы өзүнчө талаш, тартыш болуп, бирөөнө жагат, бирөөнө жакпайт деген баягы элдин көңүлүн көтөрүш үчүн дайыма аягын мындай азыркыча айткандай концерт менен бүтчү. Элдин шайырларын топтоп келип, ошол жерден элдин көңүлүн көтөрүп, өр күй менен бүтүргүлө деп ушундай бир иш-чараларды уюштуруш экен. Анан дайыма эле бир ушундай иш-чаралардын жыйынтыгында бир жаш бала жүрчү дейт. Шайыр болуп, шайыр деп койчу экен. Бүгүн биз ырчы дегенибиз кыргыздын илгеркиче шайырлар. Жана аткаруучу болчу. Аны шайыр деп койчу экен, эл шайыр. Анан ошентип бир шайыр келип дайыма ырда чыккан, анан бир күнү эле бир кезектеги бир жыйындан кийин ал бала чыгып алып туруп, мен бир күй жараттым, ошону бир тартуулап берейин деп элдин алдына чыгып анан бир күй чертет. Күй черткенден кийин анан бул Кыдыраке угуп, үңүлөй угуп туруп, анан бүткөндөн кийин анан атайын чакырып келип айтат. Балам, сен мындан ары жана шайырлыгың токтот, ал сеники эмес. Күйчүлүк сеники экен. Сенде кара күнүн атасы жыгат деп. Ошондой сөз айтып атасын берген. Анан ошол күндөн тарта, ошол сөзүн эки кылбайын деп, ошол бала ырчылыгын токтотуп берген мындай жазып. Жалаң гана күйчүлүккө өтүп, анан кийин атактуу чоң комузчу болуп чыкты. Кара күнүн атасы ким дейт? Ыбырай Туманов. Ошол өрөөнү. Ыбырай Тумановго ошентип айткан жери бар экен. Мына бунун дагы сынчылыгы ушундан келет. Эми кийинки слайд. Убакыт аз калды, мен эми бүгүнкү могу түрлөрү, касиеттүү түрлөрүнү анан өзгөчөлүгүнө келгенде ушул жөнүндө бир аз айтып кетейин, негизги маалыматтар. Бул сынчылык менен улуятчылык касиетти байкадыңарбы? Кайсы бир деңгээлде мындай окшоштуктары да бар, бирок бир өзгөчөлүктөрү бар. Анан касиет деген кенен түшүн. Мен мисал гана катары экөөнүнө мындай кенен токтолдум, чечкелер, мисалдар менен турушат. А болбосо андай касиеттүү түрлөр бар. Эми жалпылап эле мындай бир негизги түшүнүктөрүнө токтолуп, слайдты берсең, элемент. Стоп, ушул жерден. Касиеттин түрлөрү. Түрүнө жараша кандай касиет болушу мүмкүн деп ойлойсуң? Келиңер талдайын. Жок, ал касиеттин өзүн айтып атабыз. Түрүнө жараша. Классификациясын бөлөйүкчү. Жок, ал түр эмес. Ал кандай десем? Касиет деген кенен түшүн. Мен ушундан баштайынчы. Мен өткөндө айттым, мен касиет деген кыргыздын түшүнүндө өзүнчө дүйнө деп таанып. Мисалы, жөнөкөй эле жаратылышта алып караганда жаныбарлар дүйнөсү дегенде жаныбарлардын түрлөрү бар да. Түр дегенде биз мисалы
арыштар коем дебей бул мындай сүт эмүүчүлөр дегенде айтабыз го, жалпылап ушул сценарийда касиет түргө бөлүнөт. Ал бир чоң дүйнө, анан суп-суптан караганда кандайга бөлүнөт? Биз 2000'den бери бир түрдү талдабыз. Ал кандай? Жок. Кандай? Адамдын касиети. Биринчи адамдар. Биринчи мезет адамдар. Дагы эмне болсун? Табияттын, жаратылыштын дейт, ооба. Анан дагы бирөө бар. Жок, негизи көп эле, бирок негизилеринен. Дагы бир касиет бар. Аны кийинкиде өзүнчө тема болуп калды. Сен ал өтө кызык. Азыр айта берейин, кийинки берсең. Колдоочу касиет. Манас эсейлечи, Манастын колдоочу касиеттери эмне? 40 жыл. Жана Манасты сүрөттөп аткандачы алдынан баягы кара шери чыкты, чоңоп куйрук арстаны чыкты, анан үстүнөн ал каракушу, анан ал ажыдары, анан көк жалы баягы сүрөттөө жана көрсөт. Бул колдоочу касиет. Бул адамдын касиети деген мисалы ал башка. Мына сынчылык бул адамга берилген касиет. Ал бир образда көрүнбөйт, ал бар. Манасчылык өзү касиет. Колдоочу касиет ал дагы бир башкача. Мисалы жана Манастын кырчыктарында аны колдоочу касиет бар. Анан үчүнчүсү жана табияттын касиеттери бул дагы ар бирөөнүн дагы чечими. Эми бирден токтололу. Адамдын касиети ушул жерде өз ара дагы бөлүнөт. Кандай бөлүнөт деп ойлойсуз? Мындай. Жанагы илимде классификациялайт го. Биринчи адамдыкы, табияттыкы деп бөлүнөт. Адамга таандык касиеттер боюнча, табиятка касиеттер боюнча. Колдоочу касиет ал таптап коет. Ал эки ортодо. Дагы башкача кандай кылат? Жок, макул кыйнап ойнобойчу, убакытты кетирбейли. Мындай кылалы. Биринчисин айтайын. Жеке адамдын касиети. Аны кандай касиет болсун бул дагы? Элдин касиети. Жок, жеке андай эмес. Биз башкача мындай. Структурасын түзүп атабыз да, силер айткандын баары касиет, бирок ал деген ошонун баары келип туруп, мисалы, жеке адамдын касиетине кириши. Элдик касиет барбы? Бар. А ортодо дагы эмне бар? Уруунун касиети. Мына логика. Уруунун касиети анан кийинки үчүнчүсү беребиз. Элдин же улуттун касиети. Мына түрлөрү ошондой болот. Кээ бир касиеттер улуттук деңгээлге жеткен касиеттер. Мисалы, кыргыздын улуттук касиети кайсы? Манас. Төкмөлүк. Баса төкмөлүктө касиет берсеңиз. Биз төкмөлүк акындардычы жөн эле баягы бир кандай десем. Өнөр экен деп атпайбыз. Такшалып, угуп, жаттап, мурунку акындардын чыгармачылыктарын баары жатка билип, анан кайрыктары туура келтирип эле бир эки сөздү алмаштырып койсо эле төкмөлүк жок. Андай болбойт. Төкмөлүк деген өзү чоң. Ал дагы манасчылык сыяктуу эле, ал дагы түштөн аян берилет да, көрсө. Аны баары биле бербейт экен, бирок аны ошондой жолу да бар экен. Мисалы, жеке адам жок отур. Берер жана үчүн. Улуттун же элдин касиети дегенде жанагы чоң касиеттер, мисалы, төкмөлүк, манас, ошол эле оолуячылык, сынчылык, бул касиеттер жалпы элге мүнөздүү касиет, жалпы элге таандык касиеттер. Элде кезигет менен. Анан кээ уруунун касиеттери болот. Ошо уруунун касиети дегенде бул жерде баягы дааналап жана силер айткандай же сынчылык же болбосо мындай эмес. Касиет деген кенен темада деги эле касиет дегендечи мындай да айткым келип атат да. Кээ бирлер касиет дегенди укканда эле эмнегедир бүгүнкү замандын түшүнүгү менен мындай аң сезим калыптанып калыпты да, көрүнүшчү мындай. Аял киши болсо жол салынган теске кармаган, арчасы кеткен, жагам чыгармаган, эркек киши болсо дагы бир доо окуган, бирдеме болгон. Жана ош базарында. Кээде бар болсо азыр жок эле. Андай эмес. Ал дагы анын ичинде мүмкүн, бирок аны менен чектелбейт. Касиет деген кенен. Кенен түшүн. Мисалы, өзгөчө кайталангыс касиет. Өзгөчө кайталангыс сапат деп коебуз. Жөнөкөй эле мисал айтайынчы, кыргыздан сырткары бир мисал. Дүйнөлүк классиканы жараткан бир композитор. Дүлөй болгон да жашоо. Өзү дүлөй, бирок керемет чыгарман да. Муну эмне деп түшүндүрөсүз? Муну ал окуsun окуду, өзү дүлөй.
А бирок композиция. Анын композицияларын сыңар керемет, классика. Бул касиет. Мисалы менде де химия таблицасы иштеп чыкты деп иштеген жок. Даяр келди. Түшүнөр аян берип барып берди классикация схема. Ошого сала келди, анан опуттарды жүргүзө берсе тактан ачып атты. Касиет бул. Болбосо эмне деген химиктер болгон, эмне деген алхимиктер болгон. Бири аны иштеп чыккан жок. Бирөөнө берди. Бул да касиет. Эгерде чыгармачылыкта да мисалы сүрөтчүлөргө бирок кээ бир сүрөтчү керемет тапкан. Элден өзгөчө тапкан. Аны сүрөт искусствону мындай өнөрдү түшүнбөгөн адам көрсө дагы байланып калып арбал калат да ошакка чык. Анда касиет деп түшүнөт. Ал өзгөчө. Ал кайталангыс. Ал баарына берилет. Касиеттин түрү көп. Түрү дейбизби анын баары. Жүзү деп коебуз, касиеттин жүзү көп. Ошон үчүн аны жана биз классикалык түрдө билип алган монашчылык касиети ал элге таандык болот бар. Кээ бир касиеттер бир гана кыргызга гана таандык. Мисалы монашчылык башка элде жок. Ал өзгөчө. Сынчылык башка элде деле бар. Бар. Бирок биздин элге мүнөздүү көп. Канчадан мисалы канча доор болбосун, монашчысы жок доор өткөн эмес деп кыргыз айтат го, ошол сыңарында канча доор болбосун, сынчысы жок доор өткөн эмес кыргызда. Олуясы жок доор өткөн эмес кыргызда. Болуп келген буларда муун каалап келет. Бүгүнкү муунда деле бардыр, биз биле атабыз. Уруунун касиети кандай болушу мүмкүн? Мисалы уруун касиетке мен мисал гана келтирип коеюн, бир-эки уруунун касиетин айтайын, анан жаман көрбөй эле баарын айта албайм, себеби билбейм. Билгенимди бөлүшөйүн. Кээбирлер билет уккан, ошон үчүн уккандардан бир өтүнүч айтпагыла, мен суроо берейин. Жөнөкөй эле мисал. Сары уруусун алалы. Саруулар бар араларда. Азыр кол кетемечи? Бар, сары. Эми өзгөргө суроо берейин, саруу. Силердин сары уруусун башка уруулардан бир чоң өзгөчөлүгү бар. Ошол уруулук касиетке жатат. Эмне өзгөчөлүк байкайсың? Жок, монашчыга тийишпейт. Уруулук касиеттен башка. Бул көбүрөөк жана сапатка жакыныраак болот. Жокерлер. Кыргыздын жокерлери жалаң сары экен, калгандары жарабайт экен. Андай эмес го? Жокерлер катардан чыгат. Эгиздер көп чыгат. Эгиз жок. Эгиздер башка жакта деле. Кандай? Билимге. Мен азыр мен өзүмдүн баамым менен бөлүшөйүн, өзүм дегеним кандай биздин көп жылдан бери иктеп чогулткан бир маалыматтар негизде байкообуз бар. Ошо мен бөлүшөйүн, анан чычалабайлы бирок мындай талдап көрөйүн. Сарылардын бир өзгөчөлүгү акыркы эле тарыхта байкаса, ошондон көрүнөт ошол. Сарыларда акыйкатсыздыкты көтөрө албайт. Чыдабайт, кызуу кандуулук менен дароо орусча айтканда реакция. Сарылардын ошондой касиети. Жөнөкөй жеке адамдын деңгээлинен уруулук деңгээлге чейин бул көрүнүш сапай баса белгилери көрүнүп келет. Кыргызстандагы бардык революциялардын башаты сарылардан башталды. Тамашасы жок. Мөлдөгүсү деле, Аксыдагысы деле, Таластагысы деле. Бардыгы сарылардан башталды. Бирок мындай туурачы. Акыйкатсыздыкты көтөрө албай, чыдабай, дароо жарылып кетчү. Ушундай бир өзгөчөлүк. Моңолдор деген уруу бар, билесиңби? Барбы моңолдор? Бар. Эмне өзгөчөлүгү бар, айтканчы? Сөзмөрлүк баарыбызда да бар го? Уста. Устачылык эми урууга таандык устачылык деген бир аз жарашпай калат го. Жана сапаттык деңгээлдеги касиеттер бар. Моңолдордун бир өзгөчөлүгү биринчиден, Кыргызстанда кайсыл айылда моңолдор турса, мындай бир көрүнүш да. Сөзсүз түрдө ашуунун ар жак бер жагында турушат. Жөн жерде жашашат. Шаарда айтпай эле коеюн. Баягы журт болуп түп келген айылдарды караса, жалаң ашуунун аркы берки өзүндө моңолдорлор айыл журт болуп.
стратегиялык маанилүү жактар. Булар эми баягы илгерки тарыхый өнүктөн караганда бул баягы ушул жерде бардык жолдорду контролго алып, анан ошонун баарын жалмап токтош керек болчу. Моңголдор эми баягы моңголдордо калган да эми анын баарын түшүнөт. Бирок анын жөн эле маалымат ретинде экинчиси моңголдордун бир өзгөчө касиети уруулук деңгээлде баарынан. Моңголдор өтө чечимди өтө бат кабыл алат. Көрөйүн, угайын, ойлонойын, кеңешейин деген жок буларда. Маселе жаралды, дароо чечет. Карап көрүңүзчү. Бирок дайыма эле ал чечимдер туура боло берди. Көпчүлүк учурда туура келет, кээде адашат. Бирок кандай болгон күндө дагы ошондой бир өзгөчөлүк. Чечимди дароо чечим кабыл алат, кээде өкүнөт. Бирок көп учурда пайда. Себеби кээ бир жерлерде ушул эрктүүлүк же болбосо чечим чыгаруу бул талап да. Биз кээде чоюп отурабыз. Кеңешчисе убакыт өтүп кетет, бүттү, анын зарылдыгы өтүп кетет. Көбүсү ошондо. Моңголдордо жок. Булар дароо чечим. Азыр учурда кетип барат, тамак ичип атып чечим кабыл алат. Ушундай бир өзгөчөлүк. Ушул сыяктуу бар да, көп уруулар. Мен эми баарын айтуу убакытта болбойт, мен жөнөкөй мындай мисал катары айтам. Жеке адамдын деңгээлде түшүнүктүү, берилет. Мына төртүрүнө караганда ушундай. Эми деңгээл десек болобу, бирок ушул сыяктуу мындай касиеттерди чечмелейбиз. Кийинки. Так, колдоочу касиети эркиде өзүнчө тема болот. Кийинкисин дароо эле. Слайд. Табияттын касиеттери дароо эле берет. Муну жер суунун касиети баарын симектеп эле. Жан жаныбардын касиети, өсүмдүктөрдүн касиети. Мисалы, муну деле жакшы түшүнөбүз. Жанагы талаптар бар го адам ден соолугу менен. Мындай айтқанда врачтар. Бир кызыктуу көрүнүш бар жана медицинада салттуу медицина деп коюшат. Бул кайсы медицина салттуу? Жок, салттуу медицина деген кадимки азыркы заманбап медицина. 200-300 жыл болгон медицина салттуу экен. Анан 2-3 миң жылды камтыган дарыгерчиликти буну нетрадиционный деп коет. Мен ошого түшүнбөйм да. Өзү логикасы өтө тескери болуш керек. Салттуу дегенде түп башатынан тапталып, түптөлүп келаткан элдин баягы жашоо адегинен орун алган, күн тартибинде бар болгон ошо сабакчылык деп коет кыргызча медицина. Ошону салттуу десек болмок, бирок тилекке каршы илим ушундай чечим чыгарып коет. Илимий медицина бул салттуу, калганы салттуу эмес. Кыскасы, мына ошол өсүмдүктөрдүнчү ар бир өсүмдүктө сөзсүз түрдө адамдын ден соолугуна пайда жана зыян келтирет заттар. Ошонун канчалык өлчөмүн билгендер бар адамдар. Өсүмдүктүн касиети неде бар? Анан өсүмдүктүн ошондой касиетин таанып, ошону менен иштеп турган адамдар бар. Билесиңиз да, мен бир кишини таанып, ал киши мындай бир оор дезет да. Мен де бир топ жашка чыккандан кийин түшүндүм. Бул мен деле экен депчи. Мен элдин баарында эле ошондойго деп ойлоп жүрчүмүн да. Эмне айтып атасыз? Каалаган чөптү алып даандап көрсөм, бул эмнеге пайдалуу экенин биле алам. Билем де, кайдан билгенин билбейм, анан элдин баары эле билсе керек болот. Талаада ойноп жүргөндөн ич мороду, же сүйөк мороду бирдеме болду. Ошол жерден ошол замат тиешелик чөптү метип атымда таап туруп, көзүмдү аяктап койдум дейт анан. Баары эле билсе керек деп, балалык болуп ошентип жүргөм. Анан кийин чогулгондо ойлосом, керемет турбайбы бул өзүнчө чындык экен деп. Ушундай адамдар бар. Азыр деле бар. Чөп менен адамды дарылап жанагы ден соолугуна кам көргөндөр. Эми аны пайдаланып туура эмес жакка кеткендер да бар. Ал жөнүндө сөз болбой эле калсын, бирок бар да. Жан жаныбарлардын касиети бул өзүнчө тема, жан жаныбарлардын андай айтса болот. Жер суу, мисалы касиеттүү жер деп коебуз, мазар деген түшүнүк бар бизде. Аны өзүнчө да убакыт болсо карайбыз, мындай тема катары. Бүгүн эмес. Кийинки, мен эми кийинкисине токтолгум келип атат. Слайд. Касиеттүү өзгөчөлүктөрү. Бере билдим. Ыйгарымдуу деген касиет. Бул эмне деген сөз ыйгарымдуу? Кандай? Бирөөгө тийсиң. Эл ыйгарым. Эл касиет ыйгарабы? Табияттан, же тагдырдан, же Кудайдан ыйгарылган касиет, түшүнөбүз. Эми экинчиси, өгөн талдайчы, байралган касиети кандай? Кийин келген, атиги мурунураак келди. Сөздүн биздин түшүнүгүбүз боюнча эле талдап атабыз, биз кандай сөздү кабылдасак. Кийинки, кийинки. 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 Кийинки.
Бирок могу экөөнүн айырмасы бар да. Ыйгарымдуу касиет деген бул мындай деп айта алчу. Же болбосо байыр алуу деген эмне өзү? Байыр алган деген кандай түшүнөсүз? Башка жерлерде. Отуруп ташып калды. Бирөөгө байланып калды, байыр алып калды. Негизинен түшүнүк бар, бирок касиет дегенде экөөнүн айырмасын талдап берели. Ыйгарымдуу деген сөзчү мындайда буйрукту деп коет. Жогору жактан буйрук келет. Баланча адам ушундай болот. Манасчыл болду. Ал тигине сурабайт сен болосуң, болбойсуң. Бүт ал болот. Ыйгарымдуу деген сөз. Адамдын эркинен тыш тагдыр буйруган касиетти ыйгарымдуу дейт. Эч ким да аны талаша албайт. Сен көтөрө албайт экенсиң, берчи мага деп сурай албайсың. Сурасаңар да берилбейт. Ал аныкы болду. Даректүү да. Ыйгарымдуу касиет эмес. Манасчылар көбүнчө ыйгарымдуу касиет. Бере албайт. Манасчылыкты бере албайт. Мына манасчылык ыйгарымдуу касиет. Олуячылык ыйгарымдуу касиет. Сынчылык ыйгарымдуу касиет. Муну каалагандай өзгөртө албайсың. Бул ыйгарылат, берилет. Буйруктуу да. А байыр алган касиет кандай? Үйрөнө алабы? Кабыл алат же кабыл албайт? Мен bir окуяны айтып берейин, бир манасчы жөнүндө. Атын атап эле коеюнчу, бирок сиз айтып атпайсыз. Билгендер болсо, ичиңер деле билип койгула. Бирок атын атап эле коеюн. Bir манасчы өтүп кеткен манасчы, таанымал манасчы. Айтып берген бир окуясы бар. Bir günü de Aydos'ta Sayıkbay geldi. Sayıkbay gelip bana neyin bütüre tosu var. Sonra kanın görüp kazan asılıp soğuştan gitmezdi. Ança dele gıyır atkan dele azık dele yoktu. Oşanda oşal bir şey айтып, ben anda balamın dedi. Kişneke balamın. Esinde yok. Bunday. Esте kalganım işte böyle kişiler mağarada bu kavla üstünde birleme böyle. Allah'tan mындай жылуучулук керек экен, бирок өтө деле ысык эмес, салкын, бирок кыш эмес. Үйдө тосуп, үйгө келип аягы бир бөлмөдө, ал убакта бир аш берсе эки бөлмөлүү үйдө. Анан төрт үйүндө отуруп, эшик терезенин баарын ачып, калган эл сыртта угуп отурат деп, бүлдөп манас айтып. Анан ошол эсинде дейт, анан бир эсинде калган дейт. Ошол манасчы келет, мана айтаардан мурун ал келип төрдөн орун алганда элдер жыйылып келип жанынан орун алабыз деп жанталашып, сен өт, мен отурам, сен отурам деп орун талашып болуп калган кезде дейт. Мен дейт эсинде так маңдайына барып отуруп алыптым. Бет маңдайына бир карыш дейт. Ана бирөө айтты, Жорунбек тур мындай. Сен отурчу орун эмес десе, анан Саакбай тиги кишини кагып кой дейт. Ким кой? Периштени. Кудай биз айдап келди. Ошол жерден мени кандай отурсам ошол жерден тим кой деп мен отуруп калдым. Анан манас айтып баштады дейт. Түшүнбөйм деле дейт. Мага жөн кызык дейт. Элдин күйүүсү менен кирип кеттим. Манас айтып атат. Анан бир убакта ойгонсом дейт. Көрсөм манас айтып бүтүп, эл тарап, мени келем тамак берели, тамак тартабы деп анан баягы кешени дасторкон салынгандан кийин анан чыккан эле адам отурат, калгандары сыртта отурат. Анан аны сыйлап, атайын табак тартабыз деп дасторкон жазган. Келгенде тиги бала көрсө уктап, Саякбайдын жетегине жатып калат. Кичинекей бир 5-6 жашар. Анан тиги дасторкон жазганы келгендер келип, бул баланы алгылачы десе, жок деп коет. Бул баланы Кудай өзү айдап келди. Жатып бер, ушундай эмес. Козгоба, уйкусун бузба деп. Деп Саякбай айтты. Мен аны билбейм. Ошондой болупту. Анан бир убакта мен ойгонуп кетсем дейт, элдин баары гыжы-гыжы тамак жеп аткан дасторконун үстүндө четинде тигинин этегин басып мен уктап аттым. Саякбай баягы отурган жеринен козголбопту дейт. Көрсө козголбой ошондой мени ойготпойн деп, ал отура берген экен, анан башкаларды да тим койду. Ойготпогой алдырып койду. Ойгона калсам тамак жеп аткан үстүнөн туруп калдым дейт. Анан мен ойгонгон баары көрдү дейт. Анан ушул жерге отур деп мени жанына отуруп койду. Анан өзүнө жамбаш тартып дейт. Жамбаш экен эсинде. Койдун жамбаш. Аны көп деле жебеп, бир аз эле жеп эле, анан мага ушунтанын берди. Не болот? Сага койду. Үйүңө барганда ата-энеге сөзсүз түрдө
мага чакпай берди деп айтты дагы анан өзүң сөз. Ата энеге барганда сага жегизбей койбосун, өзүң кошо жегин сөз түрдө деп чакпай айтты деп айттым деп колума кармапты. Менин де кубанычым коюма батпай, ошол устуканды сүйөп алып алып дейт. Ошо элди канча барып чыкканын билбей чукканбайдан кетти. Каналга. Аны үйгө алып барып айттым ушундай. Көрсө мага чейин элдин баары жеткизип айтып берет, ата энем алардын баары билип, анан ошол жана устуканды алып, кадимгидей маани берип сүйүнүп, мен деле балам деп эсип. Анан кийин ал киши анан чоң манасчы болду, анан айтып атат. Болду, менин деле эч кандай ата тегимде деле болбоптур манасчы. Бирок ушул Саякбайга келип жанына эмне күч мени тартып алды билбейм дейт, өзүм деле түшүнбөйм. Бирок ал киши мени ошентип жанына алып калып, жанагы устукан берип, элдин көңүлүн бурутуп, мага атаң ошондой мамиле кылганын кийин мага ошо Саякбай анан түшүнө да келди, анан мындай болду деп анан мага ошол кайсы байралды. Анан мен манасты биринчи жаттап алаттым. Жактап жүрүп, өзүм жактырып, Саякбайдай болгум келет деп. Эч кабар жок. Анан кийин бир топтон кийин анан мага ошол нерсе акырындык менен анан берилип, анан түшүнөн берип, анан кийин манасчы. Демек бул байралган деген эгерде касиетке адамдын бир жан дүйнөсү, анын ниети адамдын ошого жакын болуп тартылса, ошондо дагы дароо эмес. Ошол бир касиеттин талабына туура келсе, анан ошондо байралат. Бул бир эле манасчылык эмес, негизи касиетте ошондой болушу. Манасчылыкта өтө чанда, бирок ошондой болот. Анан ошентип ал киши чоң манасчы болуп, анан өзүнүн эскерүүсү бар. Мага манасчылык ушундай берилгенин мен так билем дейт. Анык билем, өзүмдүн эсимде калган, анан ошону мен бекем кармап жүрөм дейт. Ошо тирибизде ошондой. Ошондой болгон окуя. Муну байралган дейт. Ыйгарымдуу касиет болгон манасчылык ыйгарымдуу касиет болуп кетсе, анда баланын өзүнө эчтекеде кабар жок туруп, өзүнүн көңүлүнө, өзүнүн ниетине карабай берилет да, күчкө салып эле аны айттыра баштайт. Бул жактан көкүрөктөн оргуштап, кайнап сезимдер. Сезбегенди сездирип, көрбөгөндү көргүзүп, укпаганды уктура берет. Ошентип барып анан өзү айтып баштайт. Тиги кишини айтканда мен өзүм буга жакында окуп, аркасына сай түшүп, жүрүп, угуп, Саякбайды ичип, жүрүп, жаттап, жүрүп, өзүм аябай ошо ынтызар болуп жүрүп, анан мага ошондо берилди. Бул жерде адамдын аракет мээнети, бирок эң негизгиси көңүл анан ниети. Анан ошол талапка, касиеттин талабына туура мамиле, анан ошол талапка жооп берет. Кээ бир учурда ыйгарылат. Ошо байралат. Үчүнчүсү слайд. Тукумдан келген. Тукумдан келген касиеттер билесиз да? Тукумдан кээ бир касиеттер тукум бул. Бул мындай мыйзам ченемдүү көрүнүш. Демек касиеттин адамга келишинин 3 түрү бар. Ыйгарымдуу касиет жеке өзүнө. Буга чейин укум тукумунда жок болсо да, буйруктуу кетсе, бул ыйгарымдуу касиет болот. Тукумдан келаткан касиет болушу мүмкүн. Ошол эле манасчылык касиетте тукум бул. Кээ бир учурда байралыш. Даректүү эмес, багыттуу эмес, бирок адам өзү жакындап барып, ошол касиет дүйнөсүнө өзүн арнап, өзү ошого орусча айтканда можно заслужить деген. Бирок чанда, өтө чанда. Кийинки слайд. Касиеттин күчүнүн өзгөчөлүктөрү мындан дагы бир өзгөчөлүктөр бар. Слайд беребиз. Тамырлуу касиеттен. Тамырлуу касиет эмнени айтабыз? Кандай деп ойлойсуз? Жок, тамырчы. Тамырчы алып башка. Тамырлуу деген сөз башка. Тамырлуу касиет деген кандай касиетти тамырлуу дейбиз? Жет атасы тамырдан келаткан деген сөздү түшүнсөк болот. Уже тамыр дегенде эле биз өзүбүздүн тамырыбызды түшүнсөк, мисалы манас бул тамырлуу касиет. Эгерде кайсы бир касиет бир убакта бир эле адамга берилиши мүмкүн. Бирок ал эгерде ал тамыр жайып кеткис болуп, тукумдан тукумга калып ошол бир элге таандык болсо, анда тамыр. Негизинен элдик касиеттер, уруулук касиеттер бул тамырлуу. Себеби ошого таандык болуп та укум тукумга улана берсе эле бүт ал тамырлуу. Тамыры бар, терең кетпейт деген сөз да. Тамыр алды деген сөз өзү болду, орун алды деген сөз. Ушул жерге таандык деген түшүнүк да. Касиеттин көбү эле тамырлуу касиет боло албайт. Ошол касиетти күтүп, касиетти көтөрүп, бага алган гана адам
тамыр алдыралы. Ошондо да гана тамыр алдырганы. Ал биринчи өзүнө гана таандык болуп, тукумуна гана таандык болушу мүмкүн. Эгерде ал тукумдан тукумга өтүп уруулук деңгээлге жетсе, анан барып жалпы элге дагы мүнөздүү болуп калышы мүмкүн. Экинчиси, жеткилен касиет. Бул кандай? Кандай? Жок. Кийин келген? Жок, антип айтыш керек го. Кийин келген эмес. Касиеттин келген жолу жанагыдай эле. Же байралган, же ыйгарымдуу, же тукумдан келген. Жетилген деген эмне деген сөз? Бышкан, толук деген. Эми бул жеткилен касиет логика боюнча. Жок. Жеткилен бышкан болуп кайтыш керек. Кандай учурда гана болушу мүмкүн? Жеткилен касиет. Мындай десек болот да. Адамга касиет келет. Ыйгарымдуу касиет болобу, байралган касиет болобу. Эгерде ал келсе, ошол касиетти адам канчалык кармап, ошону өстүрүп, ошол касиетти бул жашоодо орун алдырат. Мисалы, Калыгул менен Арстанбектин мисалында кимиси экен жеткилен касиет? Калыгул. Ал касиетти толугу менен өзүнө мындай багындырды демейинчи, толугу менен иштете алды. Өмүрүн арнады, касиетти толук иштете алды деп коечу. Арстанбек анталган. Ага берилди, бирок ал толуктугуна жете алган жок. Ошону жеткилен кыла алган. Ага илеби гана тийди, ошол касиеттин учкунун ал кармап калды, иштеди. Колдонду деп коечу, бирок жеткилен боло алган жок. Адамга касиет берилип, ошону толук жеткилен кылып алуу, толук кандуулукка ошону байрылатып эмес, жеткилен кылуу, толук ошо касиетти кармап калуу. Бул ошо касиеттин талабына жараша. Ошол эле манасчыларга да ыйгарымдуу касиет келет, мисалы. Эч бир ата тегинде жок болуп туруп келиши мүмкүн, бирок ошону бирөө жеткилен кылып кармап кетет. Бирөө аны кармай алат. Бирөө кесир кылышы мүмкүн. Манастын өзгөчөлүгү, манастын касиеттин өзгөчөлүгү. Ал кесир кылсаң да жетип калбайт. Кээ бир касиеттер качып кетет. Кээ бир касиет качып кетет. Манастыкка качып кетет. Ал ыйгарымдуу. Өзгөчө ыйгарымдуу касиет качып кетет. Кандай болгон кезде дагы ошого берилет да, ал киши аткармайынча кой бербейт. Мына ошону аткарууда бирөө аны жеткилен кылып аткарат, бирөө жеткиленге жеткире албайт. Түшүнүктүү болуп атабы? Мен түшүнүктүү деп атам. Экинчи, бул эми жөнөкөй касиет. Касиет жана баарына бирдей берилет, бирок ошону жеткилен кылып касиетти. Мына касиет берилет, касиетти толук кандуу ошону пайдаланып, өркүндөтүп, өстүрүп кете алса да, жеткилен касиет. Эгер ошол жеткилен касиет өзүнүн так милдетин же вазифасын деп коечу, толук аткара алса өмүрүндө, анда ал касиет эмне болот? Логика боюнча кандай болот? Жеткилен болду, ол аткарды. Ал тамыр ала баштады. Тукумга өтүшү. Тукумга өткөндө дагы кайра жана маселе баштайт. Тукумуна келди да касиет. Ошону кайра жеткилен кылып андан ары өркүндөтсө, тамыр улам тереңдейт, күчтөнөт. Эгерде тукумга өткөн касиет жеткилен болбой, үзүк созук болсо, касиет бойдон кала берет, бирок тамыры ичкерет. Тамыры тереңдейт. Кийинки урпактар касиеттин бир үлүшүн эле, бир белгилүү гана бөлүгүн, пайызын эле пайдаланып отурса, касиеттин тамыры ичкерип, касиет жоголбосо да, бирок ичкерип тамыр албайт. Кайсы убакта тамыр алат? Жеткилен касиет болгондо гана, анан тукумдан тукумга улам жеткилен болуп өткөн сайын гана ал тамыр алып күчтөнөт. Бул манастын мисалында жакшы. Манасчылык касиет бизге тамырлуу касиет катары. Манастын доорунан баштап ушул күнгө чейин солубай, жоголбой, улам кийинки муунга өтүп келатат. Кээ бир манасчыга берилип, кээ бирлери көтөрө албаса да, бирок улам ыйгарымдуу болуп берилип, улам тукумунан берилеби, ыйгарымдуу болуп берилеби, бирок тамырлуу болгон үчүн ал улам кетет. Ошон үчүн ал үзүлбөйт,
Bir dagы жанагы Манастын өзү айткандай, bir Манас эмес, Канжарада көп айткан. Bir да доордо Манасчысы жок, доор өткөн эмес кыргызда. Манастан белгиси. Бул ошол тамырлуу касиеттен жеткилең болуп, тукумдан тукумга өткөнүн белгиси. Кээ бир касиеттер бир учурда берилет, жарк этет, кийин уланбай калат. Үзүлүп калса, тамыры солуйт дагы, жанданбай калат. Кийинки урпактарга өтпөй калат. Көп элдерде касиет көп элге таандык болгон. Көп элдер өзгөчө отукташкан элдер касиеттин тамырларын соолутуп, кийинки урпактарга жетпей калат. Себеби касиет бирден бир талабы, аруулукту талап. Адамдын аруулугу эң ириде. Эмнеге байланыштуу деп ойлойсуз? Табиатка, жаратылышка. Себеби жаратылыштын мыйзамы менен гана адам болуп жашай алат. Жаратылыштын мыйзамына шайкеш келбеген жоруктардын баарын адамдыктан алыстатат. Биз көчмөндөр бул жагынан бизде чоң утушта болгонубуз, биз табияттан болгон тамырыбызды үзө элекпиз. Азыр эми отукташпадык, бирок алыстадык бирок тамырыбыз үзүлдү. Кайра табият менен бир болуп, тамырлаш болуп, шай болуп да болчу. Ошол деңгээлибизди калыбыбызга кетирсек, касиеттебиз кайра жана. Тамырдан келаткан касиет. Кийинки. Анан касиеттин деңгээлдери боюнча мындай түшүнүк бар. Экөөлө берер, ошол менен чечтен. Адамдык касиет, анан аалымдык касиет. Ошол касиеттин түрү дагы бул эми башатынан башталат. Буну адамдын өзүнөн эмес, бул берилгенден. Ыйгарылып берилеби же байыр алдырабы, же болбосо тукумдан өтөбү, кээ бир касиет адамдык деңгээлде касиет болот. Бул адамдын жеке өзүнө, чөйрөсүнө таасир берчү касиет, күчү, дарамети. Кээ бир аалымдык касиеттер болот. Аалымдык касиет бул анын дарамет күчү бир эле чөйрөгө эмес, керек болсо бир нече муундарга, же болбосо бир нече элге да таасир берет. Жөнөкөй эле мисалы ошол эле жанагы химиянын элементтерин түшүнөн көргөн деңгээли группа аалымдык касиет. Бул даже орусчасына спецификасына жараша калганда бул жөнөкөй адамга эмес, жөнөкөй катардагы адамдын аң сезими кабыл ала турган эмес, бул аалымдык мындай өзгөчө берилген касиет. Ошол сыңарында касиеттин түрлөрү бар. Мисалы оолуячылык бул көбү нерсе аалымдык касиет. Бул жеке адамдын турмушуна эмес, бүтүндөй элдин, келечектин өзгөрүшүнө байланышкан касиеттер болот. Мына ошондой бул деңгээлдер боюнча, бирок муну адамдын өзүнөн эмес. Кимге кандай берилсе, эгерде адамдык эле касиет берсе деңгээли боюнча, аны аалымдык касиетке жеткире алат. Бул буйрук. Кээ бирөө аалымдык касиет. Мисалы, пайгамбарлык дагы бул касиет. Ооба, Кыргыздан чыккан эмес, бирок мисалы пайгамбарлар чыгат го, чыккан да буга. Бул дагы чоң касиет. Бул адам өзү тандап албайт. Каалап ала албайт. Аны окуп биле албайт. Бул берилген бир чоң касиет. Пайгамбарлык касиет ошондой. Бул аалымдык касиет. Себеби ал бир адамдын бир ошол чөлкөмдү, чөйрөнүн да таасири үчүн эмес, бүтүн элдерге, чоң маданиятка, же болбосо жалпы адамзатка. Пайгамбарлар боюнча еврейлер неме дейт? Арабтан бирөөлөр чыккан. Дейт го, жалаң еврей болуп. Ал уруулук касиет болуп калат. Пайгамбарчылык мындай да. Мисалы кызык маселе бар. Куранда айтат, канча миң пайгамбар өткөн, анын саны көп да, аттары белгисиз. Анан ыйык китепте да, ыйык жазууларда аты аталып калган пайгамбарлардын көбү Абраамдан берки пайгамбарлар. Алар жана жөөттөргө таан. Көбү. Анан бирөөсү Арабтан чыкты. Анан ошол эле учурда кээ бир пайгамбарлар кайсы улутка таандык экени белгисиз. Ошол эле ыйык жазууларда бар. Бирок белгисиз. Анан жалаң ошолорго гана таандык дейт да айтыш кыйын. Анан башка элде бар болсо, мүмкүн калбай калган, же жазуусу калбай калган, же белгисиз болуп калган. А мүмкүн бардыр, анан бул деле саясат да дин. Башка дин каалабайт. Дин дагы чоң саясат. Түшүнүп коюңуз. Же болбосо мындай деп айтайынчы. Динди саясатка абдан көп колдонуш. Анан бизге жеткен дин кандай жол менен жетип атат, кандай максат менен келип атат? Бул дагы чоң суроо да. Диндин өзүндө маселе эмес, динди курал катары колдонуу чоң маселе. Тилекке каршы көп учурда ошондой болот. Ар заманда, бүгүн эле эмес, ар заманда. Дин темасы болсо ойлогой, ушуну менен бүгүнкү
сабақты жыйынтыктайлы. Мен айтайын дегеним, кыргыз эли өтө касиеттүү эл, тамырлуу касиетибиз да бар, өтө терең кеткен бай тамырлуу касиеттерибиз да бар. Ошону кайра жандандырып күчтөп кетүү биздин өзүбүздөн. Ал эңириде биздин арулугубузга, тазалыгыбызга байланыштуу, ал биздин жан дүйнөбүзгө байланыштуу. А ошонун нерсенин өзү бул жөнөкөйлөтүп айтканда Кудайды, адамды Кудай жараткан. Кандай жаратса, табият менен шайкеш болуп, табияттын бир бөлүгү катары жараткан соң, ошол формуладан жазбай жашасак эле, касиет дүйнөсү бизге кайра жандап берет. Бул өзүбүздө бар болсо. Биринчи тема, үчүнчү тема, колдоочулар жөнүндө аябай кызык тема келгиле.